Зыйнатпы же жайнабы? Султан деп айтмакмын. Чыныгы жашоодо султанданып кетмейсиз? Ооба. Китепте Султан деген персонаж жокко байса болчу. Аял сезим менен сүйөт да ойлонбойт да. Толкунбек чута чечкинсиз экен, анын акчасы жок экен деген жок. Просто сүйүп калды. Бирок Толкунбектин жакшы эле болду го дейм да. Бирок мен өзүм оюм негизи эле аялдарга Толкунбекке окшогон эркектер жагат. Бирок мен мындай башынан алып көрсөм, Толкунбекке окшогон балага тийгем да. Ар ким ушул сериалдан деле өзүнүн зыйнатын, өзүнүн жайнасын, өзүнүн Толкунбегин табат деп ойлойм да. Мен аялым менен мисалы алыста жашап калгам. Аялым экөөбүз алыс эки жакта жашап калдык. Мен Толкунбекти түшүнөм. Келинчегин төрөп азыр өзүбүз кол алыбызды тынтып атабыз да. Ошентип айтпай, сен баарын эле кылып атасың дейт. Бирок аябай жаман көрүп калдым дейт да. Жоопкерчиликсиз атанын кызы бактысыз тагдырды тандайт. Бул жайнанын тагдыры да. Жайна негизинен мага окшош эмес. Баарынан чечкимдүү ушу зыйнат деп ойлойм да, ушу 3 каарманданчы. Эркектин баары биз менен айтат. Кыйындар билдирбейт. Күн болотту биз дагы толук канды билбейбиз да. Ар жагында эмне бар? Эмне себептен ушуга көз жумуп барат? Эмне себептен 2 жылга командировкага? Эмнеге ошол эле зыйнатты жанына албайт мисалычы? Кээбирлер айтып атпайбы, мен китепти окуп койгом, мага кызык эмес депчи. Мен жок, андай эмес деп айтар элем, себеби толтура жаңы нерселер кошулат. Өкмөттүн абалына түшүп калбаш үчүн эми аялыңа билдирбешиң керек. Салам достор, азыр Кыргызстанда кино чөйрөсүндө өзгөчө бир бурулуш жасалды десем жаңылышпайм. Анткени көптөн бери мындай бир проекттин аркасында элдер экиге бөлүнүп алып, жарымы бияк болсо жарымы тияк болуп, ушундай элдин оозуна алып, элдин ушундай сөзүнө алынган чоң проекттер тартыла элек болчу. Азыркы учурда ошо Чоочун киши сериалы элдин оюна, сөзүнө аябагандай терең кирип, сөзгө алынып, мына ушундай бир жаңы бир шедевр жаралды десем жаңылышпайм. Мына ошол бүгүн баардыгы сурап атышкан, күтүп атышкан, биз дагы ошо өзүбүздүн актриса, актерлорубузду ушул күнгө камдап турдук элек. Анын актерлордон сырткары бүгүн ошол проектти жараткан инсандар менен бирге бир сонун бир подкаст кылалы деп чечтик. Андыктан бүгүн баардык суроолорго кенен, кесир, айкын жооп беребиз. Сонун суроолор миллион. Буяктан жеке эле биздин суроо эмес, күйөрмандардын дагы суроосу, сүйөрмандардын да суроосу, жаман көргөндөрдүн да суроосу бар. Айтор баарыбызга түзмө-түз беребиз. Андыктан чайпайыңарды камдап алгыла дагы 1-2 саат биз менен бирге болуңуздар үмүттөнөбүз. Бүгүн бизге ошол эң Чоочун киши сериалынын эң башкы каармандары жана ошондой эле режиссеру жана кандай шоураннер же болбосо продюсер десем туура болбосу. Ошону көркөм жетекчилер деп. Көркөм жетекчилер. Шоуран десек элдин баары эле бул эмне эле деп. Шоу көрсөтөт. Каяктан чыкты деп токтойм атат. Көркөм жетекчи деп. Ооба, көркөм жетекчиси Сүйүн байке менен биргеликте сонун бир маек кылабыз, подкаст кылабыз. Андыктан бүгүнкү биздин формат эркин, оюбузду кенен бөлүшөбүз. Бул жактан жеке эле образга байланбай, ошол чыныгы жайна өзүнүн ою кандай, Назбике чыныгы Аринанын өзүнүн ою кандай, Толкунбек Саламаттын ою кандай, мына ошол туурасында кеңири маек курабыз кыскасы. Эми сөздүн башында ошол улуубуз Сүйүн байкеге сөз берелик. Негизи эле бул Чоочун киши проектси кандай пайда болуп калды, эмнеден улам ишке ашып калды, ошол туурасында бир бизге айтып кетсеңиз. Ушул жылдын башында Жеңишгүл Өзбекова эжекебиз жетектеген Кыргыз сериал деген мекеме ачылып иштеп баштады. Анан алар тендер жарыялап, бир канча сериалга тендер жарыяланды. Анын ичинде ошол Чоочун киши да бар болчу. Алгачкылардан болуп, анан биздин компания ошол жакка катышып, ошол сериал, ошол долбоорду утуп алдык. Анан Чоочун киши деген тема деп ошону беришти. Мен чындыгында бул китепти мурун окуган эмес болчумун. Анан алып ошол нерсени, ошол мага эки сөзү, Жеңишгүл эженин эки сөзү мага аябай жакты да. Ошол эки чыгарма үчүн мен аябай мындай, демек буну тартыш керек деген ойго келдим. Бул биринчиси, ошол бала өзүнүн сүйгөн кызын тонойт деди да. Бул эми кино үчүн аябай бир сонун бир нерсе да. Өзүнүн бала сүйгөн кызын тоноп атат дегенде мага башкача болду. Анан экинчиси, ошол эми балким бир аз спойлер болуп калышы мүмкүн, эми кечирим сурайм. Барып өзүнүн баласын барып туруп, то есть өзүнүн үй бүлөсүнө таштайт деди. Өзүнүн баласы, өзүнүн аялы багыш керек деп. Көргөн мен өтө ачпай турайм, көргөн билет.
ошол эки сахнадан улам мага аябай жакты. Демек бул тартылыш керек. Негизинен бул эми сүйүү жөнүндө, сүйүүнү даңазалаган чыгарма болгон үчүн демек анда муну тартып жакшынакай кылып элибизге жеткиришибиз керек деген ой менен ошентип баштап калдык. Мына азыр элибизге чыгып, мына азыр ошонун жыйынтыгын көрүп атабыз. Мына ушундай ийгиликке жетет деп күттүңүз беле негизи проект башталганда? Кандайдыр бир деңгээлде мындай бум жаратарын сезгенбиз, бирок бир аз биз күткөндөн да көбүрөөк болду. Жакшы. Негизинен бул проекттин дагы бир чоң ийгилиги тандалган актерлордо деген көп сын пикир бар. Анан мына ушундай сонун актерлорубузду тандоодо эмнеге көңүл бурдуңуз? Жакшы суроо. Биз ошо Насирдин менен чогуу отуруп, анан Салтанат Иманкулова деген биздин продюсерибиз бар, аткаруучу продюсерибиз. Ушул актерлор жөнүндө аябай көп талаштык, тартыштык. Бул жакта Этномедианын командасы менен да отуруп сүрөттөрдү илип алганбыз. Биринчи башка каармандардан баштаганбыз. Анан дегенде эле Толкунбектен баштадык. Толкунбектен бизге 3-4 баланын сүрөттөрүн жөнөтүштү. Элдер сунушташты. Анан отуруп, анан Толкунбектен ага чейин ошол биринчи кино маселе Тучтан кийин го дейм. Жок, жаңы күчтү көрүп мага аябай жакты. Ошо агайдын ролунда. Мугалим беле? Мугалим аябай жакты. Анан Толкунбекти ошондон улам жактырдык. Анан Зыйнатты ошол спектакльдеги эмелерин жөнөтүштү мага. Аткарган сүрөттөрүн жөнөтүштү, ошол жактан көрүп жактырдык. Анан билбейм, мага бир көргөндө эле Зыйнат деп эле дароо эле отурду да, мындай көп деле эме кылган жокпуз. Ал убакта тиги Кызыл жолук жалжамында Каччаны ойнотком да. Спектакльде. Келип сценарийди окусам, ошол сыяктуу да. Аңгала. Кыйын деле болбойт депчи. Назбикени болсо, Назбике менен биз негизи мурун эле тааныш болчубуз. Анан Назбикени сунушташканда эле дароо эле ойлонбой туруп эле Жайна ушул дедик. Демек, Назбике менен Жайна мындай өзүнүн ордун дароо эле таптыр. Толкунбектин ордунда 2-3 актер бар деп калдыңыз да? Ооба. Кайсыл, эгер Толкунбек саламат болбогондо ким болот эле? Жай аны айтпай эле коеюн. Айтпай эле. Саламат өзү билет аларды, конкуренттерин. Бирок мына азыр карап отурсак жаңылбаптырбыз. Эң сонун. Бул жакта чындыгында сонун бир сүйүү үчбурчтугу пайда болду. Сүйүү үчбурчтугунда Толкунбек, Жайна жана Зыйнат ортосунда. Анан бардыгы элдин жарымы Жайнага борушса, элдин жарымы Зыйнатка жан тартышат. Анан ошо Толкунбектен бир учуру келгенде бир кабыргасынан коюп туруп суроо берейин дедим эле да. Өзүңдүн бир оюңуз менен айтыңызчы. Зыйнатпы же Жайнабы? Мен жашоомдо негизи жок, эми албетте Жайна дейбиз го дейм. Анткени билбейм, биздин турмушубузда ушундай эми эркектер, биз эркектер деп эле. Биз эркектер ушу Жайнадай болгон айымдарга мындай эметебиз да, кыялданабыз. Эмнеге? Эми карабайсыңар, кайненеси менен чогуу жашайт. Ар кайсы кандай кырдаал болбосун, кандай абал болбосун колдойт. Билбейм, мен Жайна деп айтмакмын. Эчтекени билбейт деп салбайсың. Жок, билбегенден дагы. Алдап кетсең болот. Оюңузча Толкунбек каарманында эмнеге Зыйнатка ооп кетти? Эми ар бир адамдын өзүнүн чындыгы бар да. Зыйнаттын өзүнүн чындыгы бар. Бул өзүнүн сүйүүсү үчүн күрөштү. Толкунбек бул жерден эми кандай десем, сиз айткандай үч бурчтук бир ортого түшүп калган эле абалда калып калды. Кандай десем, бир чечкинсиз кадамдарга барды деп айта алам, ушундай деп түшүнөм да мен. Бул нерсени негизи бир чечиш керек эле, бирок ошол чечилбей калып бир кандайдыр бир себептер менен анан ушундай бир абалга туш келди. Бирок мындай тагдырлар көп эле менин билишимче. Ушундай деп эле ойлойм. Сиз эме деп калдыңыз да, Зыйнат өзүнүн тагдыры үчүн күрөштү депчи. Баса Зыйнатка суроо берелик. Зыйнат,
дей берейин, Ооба. Арина, чыныгы өзүнүн аты. Ушул сиздин өзүңүздүн бактыңызга күрөшүүгө сиздин өзүңүздүн оюңузча да, то есть ошого Каарман татыйт катары? беле. Каарман катары. Каарман катары болсо дагы сиз өзүңүздүн жеке оюңузга катары айтып көрсөңүз, ошончо өзүнүн бактысына күрөшүү ушул нерсеге татыйт беле? Жок. Мен мисалы Зыйнаттын каарманын элге чагылдырып көрсөтүп берсем дагы, анын кылган кадамдарын, жасаган иштерин мен колдобойм да. Анткени менде аялдык солидарность деген бар. Мен ошо бойдок жүргөн кезде деле эгерде анын сүйгөн кызы болсо же келинчеги болсо, мисалы ошону мына ошо жактырып атат, анан ошонун ушундай үй бүлөсү бар экенин мен аябай жек көрчүмүн да. Анткени мен ошо аял кишинин ордуна тура алам өзүм. Кийин болбосо да кийин ошол менин башыма түшүшү мүмкүн, ошон үчүн мен андайга жол бербейм деп ошондой өзүмдүн позициям бар да. Анан сериалды көрүп атканда деле мен көрөрман катары эле көрөм. Жиним келген жерден жиним келип, ачуум келген жерден монтип ушуну эмне кылды эле. Мен эсимде да, съемка учурунда деле ушинтеби деп Насырдын байке. Ушинтеби. Ой, кетип калмакмын буяктан депчи, мисалы аркасынан жүгүрүп барды, анан мынтип дегенде мен өзүм мындай ички аринам деп аткан кез болчу да. Бирок Зыйнат катары анын өзүнүн линиясы болгондуктан сен сценарий менен иштегенге аракет кыласың. Анан жеке ошо Аринанын көз карашы боюнча мен андай жолго барбай эле койсо болмок дей берем да. Сиз сонун нерсе айтып калдыңыз да. Элди мисалы сериалды көргөн сайын адамдар Зыйнатты жек көрө баштады. Сиз дагы көрүүчү катары көрдүм дедиңиз, сиз дагы ошо Зыйнатты жек көрдүңүзбү же сиз аны түшүнүп аттыңызбы? Кээ бир кылыктарын, жасаган эмелерин өзүм жактырбайм да негизичи. Бирок эгер каарман катары анан балким бизде если бы я деген нерсе бар да Станиславскийдин. Эгер мен чындап эле мындай башка реальностьта элестетесиң да өзүңдү, ошон себептен биз элге чагылдырып беребиз да. Эгер мен ошондой ситуацияга туш келип калсам эмне кылмакмын депчи. Бир четинен баары бир боор тартасың. Эми болуп атпайбы? Мисалы, фильм баштан баштап эле бир көргөндө Толкунбекти жакшы көрүп калды. Ошол аягына чейин Толкунбек деп жүрөт. Өзүнүн идеалын түзүп алган да. Мен мисалы ал Толкунбекти көргөндө ал Жайнанын бар экенин деле билбейт болчу. Жакшы көрүп калды. Балким Зыйнатты колдогондор ошондон улам колдоп атышы мүмкүн, балким баягы өзүнүн сүйүүсү үчүн күрөшүп аягына чейин. Менин оюмча тиги Күнболотко дагы Толкунбекке жини келип болуп окшойт, Ооба. Толкунбек мисалы бул Жайнага үйлөндү дегенде эле тиги ачуусу келип биринчи жолуккан жигитке эле тип кетти. Мындай характердеги адамдар болот негизи, чындыгында ошодо. Ачуусу аны ошо турамеск адам кылып билбейм. Эми көптөгөн кыздар мен өткөндө да мурда да бир подкасттарда сурадык. Улуу муу менен жаш муундардын ою экиге бөлүндү. Көбүнчө жаштар Жайнага аябай жиненишти. Эмнеге Султанды тандабайт? Эмнеге Толкунбектин аркасынан ээрчип кетти? Султандын бар жогу бар эле, бар жогу дайын эле десе, улуу муундагы эжекелер өткөндө айтып атат. Жок, жүрөгү менен Толкунбек тандаган жакшы, жүрөгүн тандаган жакшы, сүйүүсүн тандаган жакшы. Эми Жайнанын өзүнөн суроо берип көрөлү. Толкунбекпи же Султанбы? Мен жаш муундарга кошулмакмын. Султан деп айтмакмын. Чын эле жашоодо Султандан өп кетмейсиз. Бирок жүрөгүңүз Толкунбекти сүйөт. Жүрөгүм Толкунбекти сүйүп жүрдү да. Анан кийин 2-3 жолу бул эме сериалда дагы болуп аткан. Жок, Толкунбектен баш тартам. Бул менен башка сүйлөшпөйм деген. Бирок кайрадан эле Толкунбек болуп калатты да. Сүйүүнүн көзү сокур дейт го. Ооба, балким сүйүүсү келгенде, жанына келгенде өзү дагы эме кылып баш айланып калгандай да. Ошондой болот го. Андан кийин эч нерсе карабай, ошол сүйгөнүм менен болгум келип атат деген эме болду окшойт. Сезим. Бирок мындай карап көргөндө мен Султанды эмнеге тандамакмын? Анткени экөөбүз сүйлөшүп жүрдүк, экөөбүз окуп жүрдүк. Аны деле мындай кичине билип баштадым. Балким азыр Толкунбекке күйөөгө тийбей турсам, бир аздан кийин, балким 1-2 жыл өткөндөн кийин дагы жакшылап Султанды балким билип, анан кийин балким
турмушка чыкмак. Султанды тандооңуздун эң чоң критерийи эмне болду ошондо? Эң чоң критерий кийин мени багып кете алат, кийин мени Каражат. ооба каражат, туура түшүнөт, Анткени- кесиптер да бирдей. ооба кесип дагы бирдей, мени жакшы көрөт, мен баламды дагы жакшы көрүп мындай кийин багып кете алат, келечегибиз болот деген эме да, мындай кыйналбайсың. Азыркы эми бүт эле адамдар ошондой болуш керек, кыйналып жашаганды каалашпайт да. Бирок с другой стороны мындай карап көрсөк, мен сүйүүнү да тандамакмын. Бирок ал балким сүйгөн адам бүт нерсени жасап берсе, бүт нерсени ошол эме кылса, каражат жагынан бүт нерсе кылса анда ошондо гана. вроде бы Толкунбектин ошол менин оюмчачы үй бүлөсүн бага албайт дегенге каршымын да. Артында эч нерсе жок болчу ошол. Анткени жок моментти билем, түшүнөм. Бирок Толкунбек жакшы иштеди да. Именно ошол үй бүлөсү үчүн ошко чейин барды, балдар үчүн. Эки үй бүлөнү алып. Жок, бул Жок, ошко баратканда зыйнат жок болчу да. зыйнат жок болчу да. Негизи бул Толкунбек султандай боло албайт деген сөз бул туура эмес го деп ойлойм да. Анткени султандан да мыкты болуп калышы мүмкүн Толкунбек. А эгерде Балким. Толкунбектин акчасы болгондочу? Ошо айтып атпаймынбы, эгерде ошонун бардыгын мага берсе, анда сүйгөн адамды тандайт болчумун. Мен өзүм. А эгерде бербесе, сүйбөсөңүз деле макул деп жакка кетирип болсоңуз. Жок. Айтып атпаймынбы, эме кандайдыр бир эме сезимдер пайда болуш керек да. Мен сразу эле ошол султанга тийип кетет болчумун деп айткан жокмун. 1-2 жыл балким сүйлөшүп көрүш керек. Шанс берет болсоңуз. Ооба, шанс берет болчумун да. Эгерде сезим эме кылса, жаралса экөөбүздүн ортобузда, ошондо гана анан кийин бир кандайдыр бир эме болуш керек да, искра дегенчи. Жакшы. Ошондо гана. Эми бул жактан мындай байкап көрсөк, мен сиздин жеке өзүңүздү эмес, сериалдагы Толкунбектин каарманын айталы. Анчалык деле акчасы жок. Аябай деле бай эмес. Аябай деле мындай билбейм, харизмасы деле аябай шумдук эмес. Же болбосо мындай аябай деле бир чечкинсиз адам эмес. Бирок эмнегедир эки сулуунун жүрөгүн ээлеп алган. Режиссер мырза, сценарист мырза, бул эмне себептен мындай? Себеби психология деп ойлойм. Эми негизи бул китептин негизинде. Бул биз ойлоп тапкан жокпуз. Сүймайке айтып атпайбы, китептин негизинде Жеңишбек эже кыргыз сериалдын заказы. Эң биринчи себеби ошол. Экинчи себеби мен кантип ойлойм, бул негизи тарбиядан эметет да, тарбиядан көз каранды болот. Мисалы Зыйнат кичинекейинде кандай чоңойду. Ал деген атасы жок болчу Зыйнаттын. То есть эркектин мындайча айтканда Эркектин мерими. үлгүсү, эркектин үлгүсү жок болчу. Бир тууган байкесин дагы экөөнүн жашы көп деле айырмаламайт, 1-2 жаш экөө тең сыяктуу. Сериалда байкаганыбыздардай ал эниси сыяктуу. Анын үлгүсүндөгү мындайча айтканда идеалындагы эркек жок болчу. Биринчи болуп ага адам катары, мындай аял катары мамиле кылган эркек бул анын жашоосуна Толкунбек болду. Ал көңүлүн байлады. Толкунбек кандай киши болбосун, Зыйнат аны сүйүп калды. Аял сезим менен сүйөт да, ойлонбойт да. Толкунбек чута чечкинсиз экен, анын акчасы жок экен деген жок. Просто сүйүп калды. Жайна болсо, Жайнаныкы дагы бала кезден деп ойлойм, анткени мектепте жүргөндө эле Толкунбек деген жакшы бала болчу. Мектепте жүргөндө жакшы, мен жаман окуучу же жакшы окуучу деп айта албайм, бирок мен ошентип ойлойм да. Сериалда жок, негизи китепте деле жок, бирок Толкунбек жакшы бала болчу. Жайнада болсо байкасаңыздар, ал колунда бар жакшы турмушта жашаган кишинин кызы. Анан кичүү кыз болгондуктан анда жанагы жакшы адам синдрому деп коюшат го. Ошол дайым ойнойт да. Мектепте жүргөндө эле ал аячы немени, Толкунбекти. Анан көмүп кетти. Көмүп кетип ошол сүйүүгө айланды. Ошентип экөө тең Толкунбекти тандады деп эсептейм. Бирок мен өзүм оюм, негизи эле аялдарга Толкунбекке окшогон эркектер жагат. Мен ушул кошуп кетпейм. Негизи султан деп баягы силер айткандай эле мындай султанга оор ургандар көбөйүп кетпедиби? Жайнага жетпей калды депчи. Негизи
китепте аны айта кетишибиз керек, китепте Султан деген персонаж жокко эсе болчу. Бир эки жерде гана ал качан болот? Экөө урушуп кеткенде, Толкунбек экөө урушуп кеткенде, анан Толкунбекти кызгандырайын деп ошол өзүнүн курсташы менен, группалашы менен чогуу анан жүрчү мен менен чогуу басып койчу деп эле экөө колтукташып эле бир аз эле басып коет Толкунбекке кызгандырыш үчүн эле. Негизи Султан жок болчу. Анан кийинчерээк бир жолу пайда болот да. А бирок биз ошону бир аз болсо да кызыктуу болсун деп Султан деген персонажды өстүрдүк, чоңойттук. Бир аз көбүрөөк чоңойтуп койгон окшойбуз. Элдер кайра эме кыла баштады да. Жайнага көбүрөөк эме кыла баштады. Бирок азыр эрте айттуу, бир аз мындай дагы сериал эми башталып атпайбы? 2-чи, 3-чү, 4-чү сезондо балким Толкунбекти дагы сонун бурулуштары менен жакшы жактан көрүп калышыбыз да мүмкүн. Эми мындай суроо, сизге мындай суроо да, сиз айтып калдыңыз. Мен жайнанда биз көз карашын алып коеюн. Сиздин кыздарыңыз бар. Сизге Толкунбек келди жуучуп, анан Султан келди. Жуучу бол. Кимисине бересиз кызыңызды? Жакшы суроо. Кыйын суроо. Мен баары бир жүрөккө калтырмакмын, жүрөгүмө ишен демекмин, бирок ошол эле убакта сырткы факторлордо карамакмын да. Келечегин ойлоп деп. Себеби азыр карап көрсөм, жашынакай коо сүйлөп коюп, анан мен мындай жашынакай бир эки фраза айтып эле мен аялымды багып кетем деген эркектер ал жетишпейт. Мурун балким жетишет. Азыркы учурда ал жетишпейт. Анын потенциалын байкамакмын. Ошол менин кызымды багып кете алабы? Билесиз, экөөнүн тең потенциалын билесиз. Мисалы Толкунбекти сиз өзүңүз жазып чыктыңыз. Султанды өзүңүз жараттырсыз. Оор суроо. Өтө оор суроо. Экинчи сезондан кийин жооп берем. Ушуну ойлонуп чыгайынчы деп атасыз. Жана Назбик айткандай эле, бул жерде ошол Султандын мындай материалдык жактан жакшы камсыз болуп, анын жакшы бага алат деген жакшы күчтүү бир критерий. А бирок анын экинчи тыйындын экинчи тарабы бар. А балким анын дагы башка жайналары болуп кетиши да мүмкүн да. Анда эске алышыбыз керек да, мисалы бул теманы өткөндө талашканбыз, мисалы. Бирок мен кошумча алып кетпейинби? Мен жашоодо азыр мен эме турмушка чыккам, балалуубуз. Ошого балким ушундай ойдомун азыр. Бирок мен мындай башынан алып көрсөм, Толкунбекке окшогон балага тийгем да. Артында эч нерсеси жок. Мындай эле сөз менен айткан. Бүт нерсени кылып берем деп. Бирок чынында эле бүт нерсени кылып келип атат. Ошого дагы өзүм жолдошума ыраазымын. Бирок мен жашоодо жүрөгүм менен эме кылып, жолдошумду тандагам. Жашап келатабыз. Мына бир мисал экен. Бирок жаш өткөн сайын андан көрө Султанды тандаш керек деген эме ой келет. Жашоо жеңил болот дейсиз да? Бирок Толкунбектин жакшы эле болду го дейм да. Жок, мен эми баягы жан тарткан жокмун. Бирок мындай сценарий боюнча алып келгенде караса, мисалы ал эчтекеси жок, жайын айткандай. Бирок үйлүү болот баягы. Ошондон үй алып атышат. Машина алып атат. Карьерасы жогорулуп атат. Бул деген сөз. Бул эми негизи мындай да. Эркек мен өзүм үчүн мен ушунун баарын курам дегенден билбейм, мен антип ойлонбойт болуш керек деп ойлойм да. Мен үй бүлөм үчүн деп ойлонот да. Көп эркектер ушинтип ойлонот. Мисалы мен деле бир нерсе алсам, ушу үй бүлөм менин артында семьям сүйүнсө дейм да. Анан Толкунбектин деле ой ушундай эле болгон. Карьерасы көтөрүлгөнү, мунун баары эле бул өзүнүн семьясы үчүн болгон да. Мен ошондой эле түшүндүм. Кечирип кой, сиз айтып атпайсызбы? Султан, сиз айттыңыз, Султанды тандагандын экинчи эмеси бар депчи. Минусу. Бул анын дагы башка жайналары болушу мүмкүн. Бирок Толкунбекте деле кепилдик жок экен да. Эч кимде кепилдик жок. Эч кимде кепилдик. Эч кимде кепилдик жок. Лотереяда Ошол үчүн мисалы кара, экөөнүн тең кепилдик жок. Бирок бирөөнүн жүрөгүн жакшы көрөт, бирөөнү болсо мындай да. Бирок жүрөгү менен жакшы көргөн адам көбүрөөк эме алып келет. Душевная боль болот да. Эгерде жакшы көргөн адам ошондой кылып атса. Эгерде жакшы көргөн эмес адам болуп калса, мындай кечип кетиш оңой го дейм анда. Ооба, жеңилирээк эме көтөрөсүң да. Ажырашып кетсем болот деп ойлойсуң. Жакшы көргөн адам менен мындай
жок жашап кетиш керек, мен деген Кыя буну албайсың, жакшы, ооба, жакшы көрөм, менин балам бар деп ар нерсени ойлонуп баштайсың. Бирок жакшы көргөн адамга да турмушка чыга албайсың да. Эми мисалы жакшы көрбөй туруп да бирөө менен жашаш бир аз оор болуш керек, менин оюмча да. Да. Турмушта өйдө ылдый болот. Эми бул тема мисалы сүйүү темасы негизи бул илгерки тема, бул дайыма актуалдуу. Жоон так ушундай деп кесе эч ким айта албайт, эч ким кесе айта албайт. Ар ким ушул сериалдан деле өзүнүн зыйнатын, өзүнүн жайнасын, өзүнүн толкунбегин табат деп ойлойм да. Ооба. Биз мынтип бул ушундай деп коюш өтө оор. Баардык жакта ыктымал. Бир нерсе кошумча кылып кетейин. Мисалы Жайнанын образы Назбикеникине айырмаланат да. Анткени биз жашоодо башкабыз, каарманыбыз башка. Саламаттыкы дагы ошол. Саламат жашоодо таптакыр башка. Мен мурунтан бери эле тааныйм. Үй бүлөсүндө кандай экенин мен билем, мамилесин кандай экенин билем. Анан Толкунбектин кандай сапаттары бар, мен экөө такыр башка да. Анан мен Арина катары Зыйнат сыяктуу эми айтып кетейин. Билбейм да окшоштуктар кандай, анан барбы деп эле суроолор ар кандай боло берет го. Бирок менин учурумда мисалы азыркы замандын кыздары, бирок мен деле азыркы заманга кирем да, аябай деле карып кете элекмин деп алсак. Анан көбүнчө Султанды тандайт эле деп атышат да. Анткени багып кете алат, каражаты бар, андай мындай деп. Бирок эмнегедир мен мисалы орто эле үй бүлөдө чоңойгом, кээде ачка калып, кээде жетпегенге жетпей, кийбегенди кийбей. Анан ошондой менин классташ кыздарым же курбуларым, тааныштарым дайыма колдо бар болуп чоңойгон да. Анан мындай мени багып кетсе экен деп умтулушчу да, алдыгач я хочу за успешного, я хочу за такого деп кыялданышчу да. Анан көбү ошо кыялдарына жетти. Азыр жыргаптан жетакта курорт муруттордо жүрөт, эми да. А эмнегедир мен ошо бала кезимде айылдык баланы тиленчүкмүн. Мен өзүм шаарда чоңойгом да. Анан эң жөнөкөй болсо экен, орто үй бүлөдөн болсо экен. Анан кийин үйдүн кичүүсү болбосо экен, мындай кичүүсү мындай жалгызы болбосо экен дечим да. Дагы эркектер болсо мындай Кудай тиленгенди берет экен, ошо. Эмнеге жалгыз болсун? Кыздар үчүн айта кетким келет да, жакшы күйөө тиленгиле, Кудайым сөзсүз берет депчи. Кайсы сапатын тилесең ошо берет. Анан эмне себептен мен бай балдарды тандачу эмесмин? Анткени өзүңдүн колуңда жок болсо, алардын тили узунураак болот да. Сен кандай акыбалда келгенсиң, сенин эмнең бар, сенин кимиң бар, анан эмне бар, кетсең кете. Садап айткандай тең. Ооба. Ооба. Анан мен ошого намыстанчымын да. Ошого намыстанып жок. Мен ошо сүйгөнүм менен экөөбүз бир теңде болобуз. Чогуу көтөрүлөбүз, бийиктикке чогуу жетебиз деген ушундай сонун тилектерим, эмелерим болчу. Кудайга шүгүр, экөөбүздүн эчтекебиз деле жок. Азыр учурда жашап келебиз, бирибизди көтөрүлүп, Кудайга шүгүр көп нерсеге жеттик да. Анан бул ар бир адам жеке оюнан болот экен. Мисалы, я хочу за успешного деген кыздар сонун эле бактылуу жашап келет. Алар сүйгөнүнө тийди, алар эме просто ар бир адам моаякта башкача болот экен да. Анан мени шаардык деп көбү таң калып, айылда уйсап, малдын тазалап жүрсөм, сен ушуну жасайт деп такыр ойлогон эмесмин депчи. Саяласың да? Саялам да. Мал тазалап. Азыр кээде жолдошмон да ашып кетем. Ошентип өзүм кызыгып саагам да. Ушу мен саап көрөйүнчү. Ушу мен анан ар бир малыма ат коюп алгам. Уйлардын аттары бар, өзүнчө сүйлөшөм, алар менен саап ырдап берем, ушундай да. Өзүмдүн эме дүйнөмдө атчы. Күйөөм Толкунбек эмес? Күйөөм Толкунбек эмес. Күйөөм Эмилди такалаган бирөө аласың сериалда. Ошондой ой да. Ошон үчүн көп ойлой берет, бул Назбике жашоодо деле ушундай болуш керек. Толкунбек бул жашоодо деле, Зыйнат деле жашоодо ушундай болуш керек депчи. Мага мынтип кайрылып калышат. Сен жакшынакай күйөөң бар турбайбы, балдарың бар турбайбы, ушу ойнош болбой мындай уялбайсыңбы деген бар да, ишенип алгандарчы. Ошон үчүн ошол себептен айта кетким келди да. Да, сериалга чындап эле ишенип алгандар да бар, Насирдымызда биз сизге бир кызыктуу бир ой бар да. Сиз жогоруда өзүңүздүн сөзүңүздү айтып калдыңыз. Бул эми менин оюм эмес, жөн эле китеп болчу депчи. Эгерде силерге рульду колго бергенде, эч кандай чектөө болбогондо, история кантип көздөй барат эле? Кандай чечимдерди өзгөртөт элеңиз? Балким ушундай бойдон эле калмак. Анткени эми айта албайм, андай вариант ойлонгон жокпуз биз такыр. Анткени бизде рамка бар болчу. Башынан көрсөңүз, эгерде рамканы алып таштаңыз, эгер ушундай ситуациядан эмнелерин өзгөртөт элеңиз? Мүнөздөрүн өзгөртөт болчумун. Мисалы, мага Толкунбектин апасынын мүнөзү жакпайт. Атасынын мүнөзүн да өзгөртмөкмүн.
Анан Жайнанын атасынын мүнөзүн өзгөртмөкмүн. Толкунбекке окшоштурмакмын. Анан Султанды, возможно. Жок, Султан ушундай болмок. Султанды эми өзүбүз жаздык да. Өзүбүз каалагандай жаздык. Жок, негизи мен өзгөртпөйт деп элчимин. Бирок ушул нерселер мени кызыгат кылган персонаждар ушулар. Азыр айткан санап өткөндөр. Калганы Демек сиз жанагы атасына окшоштуруп жакшы көрөт, атасына окшоштуруп күйөө тандайт дегенди айтып атасыз да ошондо, Анткени бул мындай нерсе бар, бул менимче өзгөргүс мыйзам бойдон калат. Жоопкерчиликсиз атанын баласы бир нерсени далилдеген эркек бала болуп чоңоет, бул сады. То есть бийликке умтулат. Жоопкерчиликсиз атанын кызы бактысыз тагдырды тандайт. Бул Жайнанын тагдыры да. Ошон үчүн ошо Казыбек деген персонаж негизи эле жоопкерчилик болуп атат. Үйүндө эмне болуп атат билбей эле кум төрөгө барып казып эле жүрбөйбү? Негизи просто ошол нерселер кичине кош керек болчу да. Мындай эме жана сүйлөшүп атканбыз, эркек акча тапса эле болду да деген нерсе тура эмес депчи. Ал ошентип атат. Кум төрөгө кирип алган, экскаватору бар, барып казып эле ошол жакта 15 күн биякта, 15 күн үйүндө, 15 күн үйүндө болгондо деле ал эми уктайт да, шаршап келди. Мындайча айтканда, үй бүлөнүн башкаруусу бул Жайнанын апасында. Билбейм, айтор мындай ушул нерселер эле. Сизде кошумча барбы сенде? Негизи фильмде Жайнанын атасы китеп боюнча жок. Биз аны коштук. Аны кошуп бир аз эми өзгөртүп, ушул негизине тартылды, бирок кээ бир нерселерди жана жогоруда айткандай эле сады дедим го, ким эле Султан канчалык көбөйтүлсө, Казыбек дагы, Жайнанын атасы дагы бир аз кошуп, анча-мынча жерде бир аз мындай карап турсун деп, ситуацияны жолго салсын деп атасын коштук. Буюрса атасы да мындан дагы жоо күчү көбөйөт эми. Азыр эми кирип келатпайбы? Анан Эмилде да ошондой болду. Мисалы Эмилдин линиясы дагы китепте аз болчу. Ал дагы көбөйдү. Анан дагы бир көрүүчүлөргө айта кетейин, буюрса экинчи сезондо жаңы сонун китепте жок, сонун персонаждар кошулат. Себеби жана жогоруда айтып кеткендей, өзүбүздүн арабызда дагы мындай ушул болсо, тигиндей болсо деген мындай темалар бар да. Анан элдин дагы комментарийин окуп атабыз. Элдин дагы мындай өтүнүчүн, суранычын, кеңешин дагы эске алып, балким азыркы жашоого ылайыктуу анча персонаждар дагы кошулушу мүмкүн. Бирок негизги структура калат. Негизги окуя калат. Линия окуясы. Бирок кошумча линиялар көп эле кошулат. Актерлор калат. Актерлор калат. Анан мисалы дагы бир кошумча айтып кетейин, мисалы кээбирлер айтып атпайбы, мен китепти окуп койгом, мага кызык эмес депчи. Мен жок, андай эмес деп айтар элем, себеби толтура жаңы нерселер кошулат. Китептин аягы дагы сюрприз бар, эми балким кийинчерээк айтабыз. Ошон үчүн баягы китепти окугандар мен билем дегенден алыс болуш керек, себеби жаңы нерселер аябай көп болот. Толкунбек мырза, мисалы азыр өзүңүз эле байкасаңыз керек, буга чейинки ролдордон дагы эмнегедир сизди көбүрөөк мисалы Толкунбек деген атка бекемделип, Толкунбек деген образ сизге сиңип, элдер Толкунбек деп таанып баштады. Анан негизи бул бир четинен актер үчүн жакшы болсо, экинчи четинен зыяны тийип калышы мүмкүн эмеспи? Бул калыпта калып кетиши мүмкүн эмеспи? Ушуларды ойлондурбайсызбы? Негизи башындагы суроого жооп берейин. Сериалдын эффектиси жакшы экен да. Сериал актер үчүн бир көбүрөөк эл оозуна калганга жакшыраак экен деп мен ушундай ойго келдим. Анткени ушу сериалдан кийин сериал аркылуу ошол мурунку ойногон ролдоруңду кайра алып келип атат да. Мисалы, сен буну ойногон турбайсың, сен тиги жаңычтуу актер турбайсың деп атышат да. Анан бирок ооба коркунуч болот экен. Анткени элдин оозунда Толкунбек болуп калып калгандан бир аз эми бул бир чети жакшы нерсе, бир чети ошол актер үчүн Толкунбек бойдон калып калган трагедия да. Анан эми билбейм, аракет кылабыз. Бирок жакшы эми. Балким Толкунбектин образы өзгөрөттүр. Жок, Толкунбек болгон жакшы. Мен мындай сүйүнүп атпайм.
ооба бирок эми билбейм, актер үчүн бир эле ат менен бир эле эме менен чектелип калган, билбейм, мага ошондой ойдомун да. Бир амплуада калып кеткен, э? Менин оюмча андай ой болбойт го. Анткени турецкий сериал бар го, Великолепный век. Хюррем эле болуп калып калбайт да. Башка кинолордо тартылса, же болбосо могу эме Корей Жок, бирок сериалдарында. Мисалы бар го, жана кээ бир образдын улуу болуп калгандарчы. Мисалы ошол эле Гарри Поттердун, баары айтышат, ошо Гарри Поттердун жанагы башкы каарманы ошол өзүнүн образын чалбай калган. Титаниктеги Роза өзүнүн образын чалбай калган. То есть ошол сыяктуу. Это спорно да. Кейт Нет, ошол списокто бар да, ошол актрисалар. Мен ошол эме сериал көрүп атканда бир персонаж чагып калса, да, ошогун башка эмелерин дагы издеп баштайм да. Кийинчерээк дагы тартылса, ушуну көрүш керек экен, тиги актер тартылган турбайбы деп ошентип көрөм. Ошо мен ошо башында Мага айткам, ошонусу ошондой жагат. экен да. Ошо сен ошондон издеп келип, сен мында деп таап алышат. Андан кийинки чыга турган чыгармаларды кинолордо күтүп көрөт да. Уже Мен оюмча бул аябай жакшы трамплин деп ойлойм актер үчүн. Ооба, ошо сериалдын ошонусу жакшы экен. Тепкич, аябай жакшы тепкич болуп берет. Анан эми комментарий жазып атышпайбы, мен билем дейт, бул кино дейт, бирок барып айтып берейинчи, Толкунбек ушундай экен депчи. Ошол убакта эффект, ошол эмоция калтырып гана жазып атат, бирок эми элдин баары эле билет образы көбүрөөк жашайт да. Бизде 2 саатта бүтүп калса болот да. Жума сайын унутулган сайын кайра жашай берет. айтып калбадыңызбы, бизде комментарий аябай көп келип турат да. Сериалдын астына болобу, бизге болобу, жеке кат менен болобу. Анан ошондой бир көрөрман аябай күйүп жазыптыр да, бир өзүнүн эмеси бар экен. Ошол туурасында оюңарды угуп коеюн. Чоочун киши сериал боюнча дейт, оюмду айтайын дегем дейт. Биз ал сериалды балдарым менен чогуу көрүп жатканбыз дейт. Бирок бир аз уялып калдым дейт. Некесиз жашоо, ойноштук деги эле адамдын зээнин кейичүү жагдайларды элге тартуулоо менен ал көйгөй чечилбейт, тескерисинче көбөйөт дейт. Толкунбек Зыйнатты бооздуп койбой, андан колун тартып койсо, көрүп жаткан жаштар, демек мындай болот экен да, демек да деп жазыптыр. Оюңар кандай? Мен жооп берсем болобу же биринчи актерлорду калыбы? Жоп, толуктай беребиз, барыбыз ортого сурап. Эмне деп коет, мындай көрүүчүлөр, бизде мындай көрүүчүлөр аябай көп деп эсептейм Кыргызстанда. Булар кинону мынтип ойлойт да, үлгү алат десе, бизде постсоветский мамлекеттерде ушундай проблема бар, көйгөй бар. Кылчу нерсени көргөзүш керек дейт да. Ошондой, жанагы СССРде тарткандай эле, там Алёнушка чыгат, там Иванушка чыгат. О, Иванушка, козлёнком будешь, тиги бул аркы берки ушундай эмеге көнүп калышкан контентке. Заман андай эмес. Мисалы, могу жериң жара болуп ооруп атса, сен деген аны врачка көрсөтпөй монтип, жок мен оорубай атам дегениң менен болбойт да. Аны деген элге көргөзөсүң, ачасың, оңдойсуң, врач көрөт, канча немеден профилактикадан өтөсүң. Оорун жашырган өлүмдү аскерлейт дегендей. Ошол. Ошон үчүн мындай проблема Кыргызстанда көп. Мындай ачык эле айтыш керек, ойноштук аябай көп. Эме Толкунбек сыяктуу жоопкерчиликсиз эркектер да көп. Жайна сыяктуу эме азап тарткан келиндер да көп. Зыйнат сыяктуу өз сүйгөнүнө жетпей калып, ошо социумдун курманы болгон кыздар дагы аябай эле көп. Эгоизм. Ооба. Биз пропаганда кылып эмес, биз ушундайбыз. Оңололу деп көрсөттүк да. Анан бул биринчи эле сезон бүттү. Биз ушул туура деп көргөн жокпуз. Биз сезон аягында, Сүймөк айткандай, аягында көрсөтөбүз негизи. Эң туура экен. Эрте жыйынтык го деп ойлоп атам да. Эрте чечим чыгарып беришет да. Сиздин оюңуз? Насирдинге кошулам. Азыр жыйынтык чыгарбаш керек. Биз азыр проблеманы күчөтүп атабыз. Мисалы, бул сериалга чейин бул проблема жок беле? Бар да, тилекке каршы бар. Бар көз жумуп. Ушул теманы ачып, көрсөтүп, анан ушунун аягы эмне менен бүтөт. Эгер сен ушундай болсоң, аягында сен мондай нерсеге мындай туш келип калышы мүмкүн. Сенин жайналарың, сенин асан үсөндөрүң, сенин жаннаттарың ушундай кыйналышы мүмкүн. Деп мындайча айтканда биз сактап атабыз. Негизги мисалы сериал элге эмне берет деген суроого азырынча эрте. Балким 2-чү, 3-чү, 4-чү сезондон кийин мына биз ушуну айткыбыз келген деген сөздү ошо эң аягына калтырабыз. Ошон үчүн айтып атпайм, мисалы Толкунбектин аягы эми айтып кое берейин, Насирдин экөөбүз уже билебиз аягы кантип бүтөөрүн. Китептегидей бүтпөйт, көрүүчүлөр айтып кетели, укмуш сонун. Демек китепти окугандарга дагы аягы кызык болот экен, Аягы кызык болот, таптакыр эл бүтпөгөн бир финал болот. Мен оюмча элге жага турган бир финал. Аягында
ошол месседжди сонун кылтырып беребиз. Бирок азырынча эрте жыйынтык чыгарып. Биз деле билбейбиз, бизде сурашат да эмне болуп өтөт депчи. Биз деле билбейбиз, анткени экинчи сезон эгер аябай окуш кетсе үчүнчү да болуп кетиши мүмкүн да, ар кандай да белгисиз да. Ошон үчүн эрте жыйынтык чыгарбагыла деп. Анан ошол көрөрмандарды кечип отуруп баардыгын карап чыктым да. Анан карап чыксам баардыгы мактап атышат, бир негатив бар экен да. Ал негатив сүймөй экен тарабында экен да, сүймөй. Ушундай сонун кино тартыпсыңар дейт. Аны элди эмне мынча кыйнап жумасынан бирден чыгарып атасыңар дейт. Бул суроо эң көп суралган суроо. Биз муну өзүбүз ойлоп тапкан жокпуз. Бул дүйнөлүк практикада деле ошондой. Дайыма тартылат, ар жумадан чыгып турат. Анан айтып атпайбы, түрктөрдү күндө бат-баттан чыгып атпайбы. Ай жок, түрктөр өздөрү деле ушинтип жума сайын күттүрүп, анан бизге акыркы эски сериалдар келип, анан бияктан күндө көрсөтүп атпайбы. А негизи башка жактарда ушундай практикада колдонулат. Анан бизде деле ошондой. Эми бизде болгондо 12 эле серия. Эгер бир 120 серия болсо, балким күн сайын бермекпиз. Болгондо 12 серия, анан аны бир аз мындай элибизге мындай жакшынакай кылып, мындай сонун кызыктуу кылып берели деп атабыз. Бир сериясын көрүп алгандан бир жума ойлоп, таңгы толкун деп да. Болбосо 120 серия болгондо чындап балким күн сайын бермекпиз. Бизде ошондой, мисалы, УТРК тарабынан ушундай сунуш болгон, мындай бат-баттан берсек болобу деп. Эми айттык, эми 12 эле серия десек, анан алар да туура түшүнүштү. Ошон үчүн айла жок. А бирок этномедиага алдын ала чыгып атат. 2 сериядан. 2 сериядан алдын ала чыгып атат. Күтпө, чыдабайм, мен көрөм дегендер ошол жактан алып көрсө болот. Экинчи сезондо биз мындан да жакшы кылган атабыз. Буюрса экинчи сезондо ошол этномедиа балким баары бир чыгарып коебуз. Калагандар бир саат отуруп көрсө. Телеканалдардан, YouTube'дан жума сайын чыга берет. Өзүнчө баягы платформадан, этномедиадан баарын бир чыгарып, ошо Netflixке окшоп бир түндө көрүп кое тургандай мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Жайна негизинен мага окшош эмес. Эки бөлөк адам деп айтсам болот. Бирок кээ бирки жерлерибиз окшош. Эми такыр эле окшош эмес деп айтпайм. Бизде ошол синдром хорошей девочки деген бар. Бизде мактап, мен балким улуусу болгонго же кыздардын мындай, бизде өзү үй бүлөдө кыздар аз, ошого дагы мындай эме көп эме болгондо, кандай көп жоопкерчилик болгон. Анан бүт жагыбыздан мындай жакшы эме кылышыбыз керек болчу да, аракет жасашыбыз керек болчу, жакшы окушубуз керек болчу, үйдө дагы бүт нерсени жакшы кылыш керек болчу. Бирок эме Жайнага окшоп бүт нерсени жакшы жасай албайм. Бирок ошондой эме бар болчу да, талаптарчы үй бүлө тараптан. Балким ошондуктан бул жактарын кичине түшүнүп аттым. Жайнадан дагы көп нерсени талап кылышып аткан, мындай өздөрү ачык айтпаса дагы, бирок талап кылышат да, ата-эне дегенчи. Сен жакшы окушуң керек, сен жакшы күйөөгө тийишиң керек, бактылуу болушуң керек деп ушинтишет да. Мен ушундай болушум керек турбайбы деп ушинтесиң. Анан өзүңдүн да эмоцияларыңды жаап эме көрсөтпөйсүң. Бир нерсеге болуп атса, бир көйгөй болуп атса, аны дагы көрсөтпөгөнгө аракет кыласың. Мен деген жакшы болушум керек, мен деген мындайча айтканда көйгөй жок болуш керек. Бүт бардыгы Жайнада жакшы дегендей, менде дагы ошондой болуш керек да. Жайнада дагы ошондой болду. Бирок Жайна өтө эле жакшы кыз. Ар бир эле адамдын өзүнүн учурунда ролдору болот экен. Жакшы бала болуш керек, же болбосо жакшы кыз болуш керек. Анан кийин жакшы апа болуш керек, жакшы жубай болуш керек дегени бүт жактан жакшы да. Келин деп айтсаң дагы келин дагы жакшы болуп атат. Мен жашоодо балким жакшы кыз болсом, жакшы жубай болсом, балким жакшы келин эмесмин. Ошондой мындай айырмачылыктарыбыз бар. Бирок бизде айтып кетчү нерсе, Кыргызстанда көбүнчө аялдар ушул Жайнага окшош. Аябай эме күчтүү келишет. Өзүнүн мындай түйшүктөрүн арабасын мындай
эч нерсеге карабай көтөрүп келатабыз да. Мен апам дагы ошондой деп айтсам болот. Өзүмдүн апамды көрүп жүрөм. Көбүнчөсү мындай эми мурдагы эме поколенияны айтсак, улуу көбүнчөсү ажырашып кетишкен болот да. Анткени ошол эмеде көбүнчө эркектер иштешпей же дагы ичип кетип ушундай эме ал көйгөй бар да. Ошонун артынан мындай ажырашып кеткен да менин апам дагы. Анан бүт нерсени өзү көтөргөн. Балдарын дагы өзү чоңойтуп, эме жумуш десе жумушка барып көп нерсени өзү кылган. Ошого мындай кээ бирки эмелерин жайнага дагы окшоштуруп, ушундай болуш керек турбайбы деп. Демек жайнанын анча мынча образдарын апаңыздан да алдыңыз да? Апамдан да алган эме учурларым болду, тайэжелеримден алган учурлар болду. Мындайча айтканда, Кыргызстанда көбүнчө эле аялдар ушундай күчтүү деп айтсам болот. Көп нерсеге көз жумган, үй бүлө деп жашаган ушундай аялдар да. Анан ошол образ үстүндө иштөөдө бир жайнанын кемчилигин таптыңыз белесизби? Кемчиликтери бар. Мен дагы окуп жатам. YouTube'дардан да көп эме окуп калгам, комментарийлерден. Эмнеге өзүнүн сүйүүсүнө күрөшпөйт, өзүнүн сүйүүсүнө деп эме кылып айтышат да. Анткени өзү деле сезип атат да жүрөгү мененчи. Бир нерсе башкача болуп атат. Мындай Толкунбек деле ага көп көңүл бурбай калды, эмнеге деген мындай суроолор келип атат өзүнө. Кичине бир нерсе сезип баштады, башка бирөөлөр деле айтып жатышат. Бирок ага карабай, жок, менин балдарым бар, менин ата-энем дагы эмне деп айтат деп ушинтип жашап кайрадан эле мындай өзү кечирип атат да. Мындай жайнадан толуктап кетет. Чындыкты кабыл алгысы келбей атпайбы же болбосо ушундай да. Ошондой жерлери бар. Кичине бүт багыраак болуш керек деп ойлойм. Мындай наглый деп. Наглый болуш керек. Мен жайнанын оюн толуктап кетким келип атат. Аябай туура айтып атат. Бизде Кыргызстанда аябай көп жайнадай образдар аябай көп. Бирок ошонткени менен кыргыздардын аял заты күчтүү болот да. Азыркы заманда күчтүү. Эмне себептен? Айтып атпайбы, синдром хорошей девочки деп. Бул бизге ошол ойду байлай беришкен да. Сен деген бүт тараптуу идеалдуу болушуң керек. Сен деген кызсың. Сен деген өзүңдү да караган жеч, жыйнаганды да бил, окуганды да бил, иштегенди да бил, бүт тарабың сеники идеал болуш керек да. Жок, ошону бизге мээбизге сиңирип койгон да. Анан ошол себептен, жок, азыр мен айта кетейин, оюн толук так деп алгансың. Анан ошону байлап койгондон, ошону менен бизге мындай рамка куруп койгон да. Сен ошондон чыкпашың керек депчи. Сен эмнеге муну туура эмес кылдың деп бизди кайра мындай тилдейт да. Мисалы, айтып атпайбы, мен мисалы жакшы келин болсом, же жакшы эне болсом, бер жагым меники кемчилигим болот. Анан бул азыркы учурда же аял киши үчүн бул нормалдуу эле нерсе. Бул туура эле нерсе. Биз Кудайдан жаралганбыз, бирок бүт тарабы идеалдуу боло албайбыз да. Ошол себептен аял кишинин минусун да кабыл алганды билиш керек да. Элчи байлай бербей. Эмне себептен жайнанын образы, Назбикенин эмес, жайнанын образы эмне себептен ошон чыдап жүрөт? Анткени ал ошол рамкадан чыкса, болду, өзүн жоготот. Кантип дальше жылышты билбейт. Балдарым бар, эптеп балдарым үчүн чыдаштан, балким көзүнө чөп салганын билип калса деле дагы чыдап жашап жүрө береби, ал белгисиз да, сериал бүтө элек да али. Анан андай тагдырлар аябай көп да. Ошол себептен мен Назбикенин оюна кошулам. Жайнадай кыздар бар. Жайнадай кыздар 100% эмес. Кээ бир пайыз, мисалы, көбүрөөк пайызы күчтүүрөөк болуп кетсе, көбүрөөк пайызы алсыз деп ошондой бөлүнүшү мүмкүн. Ошол себептен аял киши эч качан 100% идеалдуу боло албайт. Ошо кемчиликтерин да кабыл ала билиш керек да. Анан сериалда жайна идеально я хочу такую жену деп айта беришет го. Какую жену? Которая терпит, көзүнө чөп салат, чыдай берет, көңүл бурбайт, өзүнчө жашайт, ошонун баарын чыдаганбы деп алар минус жагын карашпайт да. Алар плюс жагын эле карагысы келет. Эркектер жакшы эле жагын.
көзүнө чөп салып жүргөнүн, мисалы көңүл бурбай алыс жакта жашап жүргөнү чыдабаш керек. Андай нерсе каякка барбасын үй бүлө менен бирге болуш керек. Сен кыйналып атсаң деле кел, мен сенин жаныңа жашайм, эртең мен тамагыңды берип турам, кийимиңди үттөп берсем болот, жаныңда эле болуп турайынчы деген. Балдарым менен кыйналсам деле, мына ушул жерден жайна ойгонуп кетиптир. Балдарым менен кыйналсам деле мен сенин жаныңда жүрөйүн деп, жуптар эч качан алыстыкта жашабаш керек. Эмнеге айткан жок? Эмнеге жайна андай кылган жок? Айтты. Каякта? Жок, эмнени кылган жок. Мисалы эмнеге жайна ошко барган жок? Анткени бул китептеги каарман жайна болот атпайбы? Биз азыркы замандагы кыздарды айтып атабыз. Эмнеге мен ошко барган жокмун? Көбүнчөсү ошону дагы айтышып аткан. Эмнеге Толкунбек менен кеткен жок? Негизи деген көбүнчө жактарда ошондой да. Эгерде күйөөң алыс жака кетип атса, ошол менен барышың керек да. Көбүнчөсү ошол военныйлардан көп көрүп калам. Күйөөсү каяка барса, аялы менен кошулуп, балдар менен кошулуп кетишет да, ооба, үй бүлөсү менен кошулупчу. Ошол туура, бирок бул жерде деген ошол синдром болот атпайбы, кайрадан элечи хорошие девочки. Кайрадан эле. Жок, бул мындай да, эме өзүн деген эме кылып атпайбы, жертвовать этип атпайбы? Менде дагы ошондой бар. Жертвовать этем. Анткени мен ойлойм да, эме деп, кийинчерээк ошол жертвамды бүт бардыгы билишип, анан кийин баалашат деп ойлойм да. Мага ошол эме, мен ошону каалайм. Мен азыр өзүмдү эме кылып коеюн, курмандыкка чалып коеюн, анан кийин бүт бардыгы айтышат. Ушул ушинтип койду эле, ошого ушундай болбоду, ошого Толкунбек ушундай эме жумушка орношту, ошого ушинтип үй сатылып атат деп айтат деп ошентип эме кылам да. Бирок андай болбойт. Жашоодо андай болбойт. Жашоодо эч ким антип айтпайт. Мындай ыңгайлуу адам, оказывается, бардыгына жагат экен. Аял киши, мен бир топ окуя уккан, бул болгон окуяларда. Биз эми ушинтип кыздар менен отурганда эле сырдашып эле мындай аял киши деген бир күндө 5 мүнөт айтыш керекпи, билбейм, иш кылып эме бошоно алыш керек да, сүйлөшүпчү. Ошондон окуя угуп калгам. Ушак эмес, бул болгон окуя да. Анан аял киши күйөөсүнүн жумушу болбой атыптыр. Анан ал 2-3 жумушта иштеп, кошумча жардам берип, ошентип атып, үйүнө да жетишти. Анан балдарын балалуу болуп, бүт кыйынчылыктар чогуу жеңип, анан тигинин бизнеси көтөрүлөт. Анан тиги аялдын да бизнеси көтөрүлөт, экөө тең көтөрүлөт да. Эркек туруп эме болуп калат, банкрот болуп калат. Анан аял киши банкрот болуп, ал эмеге түшүп калабы, түрмөгө отуруп калабы, ушундай да, мындай алданыппы, бир нерсе болуп. Анан ал аял киши өзүнүн бүт бизнесин сатып, ошо цехтерин баарын сатып, штраф төлөп, канчалаган $1,000,000 да, өлө аябай эме чоң каражатка чабылып калыптыр, алдануу эмеси мененчи. Анан күйөөсүн чыгарып кетти. Канча жыл күрөшүп, топтоп, иштеп, эметип күйөөсүн чыгарып түрмөдөн. Биртке убакыт чогуу жашашты. Анан ал эркек аялы менен ажырашып, жаш кыз да болду. Бул окуялардын бири да. Ошол себептен көп эркек мындай көтөрө албайт экен, ошо колдонучу. Баалай албайт экен да. Ошондо окуя бул болгон. Кээ эркелер Колдобойсуң Жок, ушуга мен жооп берип койсом кандай болот? Жооп берип койсом эмес. Жок, эме кошумчалап кетсем. Арина туура айтып атат да. Бизде ушундай неме болот. Сен эчтекең жок кезде бир аял сени колдойт. Анан сен ийгиликке жеткенде ал аялды таштап башкасы менен кетесиң. Булар Толкунбектин башка бир түрү болуп эсептелинет. Бирок мен буларды түшүнөм. Эмнеге? Анткени чыгармачылыкта деле Саламат айтып калды, мындайлар көп кездешет. Бул мындай болот да. Адам комплекс неполноценности деген болот го. То есть толукандуулук эместин комплекси. Адам толукандуу эмес кезде анын комплексине жараша өзүнүн жубайын же жолдошун тандайт. Бирок байлык, бийлик, бирок айрыкча таанымалдуулук же жанакы көөдөнүң толгондон кийинчи сен ошо өзүңө жараша кишини издеп каласың да. Текстин айтып койдум. Ошо кезде сенин жубайың же жолдошуң сенин ошол кездеги мындай финансовый же болсом баягы ийгилик эмес, просто ички сенин абалыңдын талаптарына жооп бербей калышы мүмкүн. Аял менен билгөнүк деген сөз.
ооба, эгер сенин сыртың эмес, эркек эч качан акча үчүн кылбайт. Мен акчам көбөйүп кетти, мен сулуурагын тандап алам дебейт. Эркек качан мол жагына туура келбей калганда гана ажырашат. А так эркекке эмне эки болгон сонда. Үчөө болгон андан жакшы. Бул туура деген жокмун, просто эркек ушинтмек деп атам да. А так бул туура эмес. Туура эмес. Ошентип кой азыр. Ушул боюнча бир факт бар экен да. Мындай дейт. Ооба. Аябай чоң ийгиликтерге жеткен эркек көбүнчө ошо баягы бир эле аял менен жеткен эркектер экен. То есть ажырашып башка үйлөнгөн эмес, же там ортодон проблема болгон эмес. Сүймек айткандай аялы колдоп жеткирген да. Бул ошо туруктуулуктун ийгилиги десе болот. Бирок антайын десең, бойдок миллиардерлер, анан бойдок популярный кишилер, алардыкын эми финансовый ийгилик деп айталы, финансылык ийгилик. Адам катары балким өнүкпөй калган. Эркектин финансовый же болбосо ушуга жакыныраак ийгиликтери аялдан көз каранды эмес. Бирок адам катары өнүгүүсү бул аялдан көз каранды. Канчалык толук кандуу адам болору аялга. Вообще суроо деген эме болчу да, эмнеге солго кетет да. Анткени негизинен биз баш кошуп атканда бирөөнү жакшы көрүп калабыз. Мындай жакшылап билбейт экенбиз да. Биз өзүбүздү деген жакшы тараптан көрсөтөбүз да. Баш кошоюн деп атканга чейин жүрүп атканда да, кыз жигит болуп жүрүп атканда же болбосо таанышканда аябай жакшы өзүбүздү эме кылабыз да. Жакшы тараптан көрсөтөбүз да. Прям мындай Жакшы жигиттин маскасы. Ооба, жакшы жигиттин маскасы, жакшы кыздын маскасы. Анан баш кошкондо эле өзгөрүп кетет экенбиз да. Жанагы жигитти тааныбай каласың. Жигит дагы кызды тааныбай калат да, ушундай эле депчи. Анан көбүнчөсү айтып калышат го, кобрасы чыкты депчи. Чындап эле ошондой болот экен. Чыдай алгандар калат. Ооба, анан кийин ошол учурда анан кийин күйөөсү дагы мындай аялын жактырбай баштайт. Убакыт өткөндөн кийин аял дагы мындай күйөөсүн жаман көрүп баштайт. Бирок аялдар деген эме деп жок, бир эле үй бүлө болуш керек деп ушинтип жашаша берет экен. Күйөө деген мындай эме болуп кете берет экен да. Жок, бул аял болбойт экен деп өзүнүн ичинде бир нерсе болуп эле анан кийин башка бир кыз жакшы көрүнүп калса, ошого болуп кетет экен. Анткени аял деген көп нерсе түшүп баштайт да. Баланы караш керек, үйдүн оокатын жасаш керек. Ошонун баарын жасап атканда жанагы женственность дагы жок болуп кетет экен да. Ошол учурда өзүн карабай калат, боёнбой деле калат, Ошол жок таштап салат го өзүн. Ошондой болгондо анан кийин эркектер дагы башка жакты карап баштайт. Же болбосо экинчи учуру бул аял менен тең өсүш керек экен да. Өзүң эле өспөшүң керек, мындай эме билим жагынанчы. Аялыңды дагы өстүрүшүң керек экен. Аялың сенден калып баратса, сен жакшы сүйлөгөн, жакшы мындай акылдуураак аялды эңсеп баштайт экенсиң. Анан башка бирөө менен сүйлөшүп атканда, бул деген ушундай турбайбы? Анда ушул мени хан кылат дегендей кылып, анан ошо болуп баштайт экенсиң. Аялдарга кайрылуу экен да, чогуу мисалы өзүңөр дагы. Ооба, аял деген өзүн таштап салбаш керек. Ал кийин күйөөгө чыкканда деле эми азыр деген башка заманда эме садик бар, бала бакча бар, же болбосо кыздар бар карап турган балдарды. Эме өзүңдү карашың керек. Андан сырткары курстарга барып өзүңдү эме өнүгүң менен Тарбия бериш керек да аял киши, ошон үчүн билимдүү болуш керек. Жубайым негизи жакшы көз карашта болчу. Колдоп, чогуу көрүп, биз дагы күтө албай койдук да. YouTube'дан көргөндү күтө албай, анан нетмеден чогуу сатып алып көрүп аттык. Анан ушу 11-12 сериясын чогуу көрдүк. Бүт эле сериалдарды чогуу көрүп аттык. Анан 11-12-ни көрүп аябай таасир этти окшойт. Жубайым анан көрүп бүткөндөн кийин эле унчукпай калган. Унчукпай эле ар жака отуруп эле телефонун кармап бир нерселер жазып аткан. Анан кийин бир маалда эле мага
упомянула деп келет го. Карасам келинчегим бир пост жазып киргизиптир да. Сериал аябай сонун болуптур деп мактаптыр башындачы, аябай сонун болуптур деп мактап келип туруп Толкунбекти жамандап салыптыр. Таасир этти мындай. Сен жанымда жүрсөң деле дейт. Сен жанымда жүрсөң деле жин келип атат дейт да. Мен ага болбосо ага мен чай куюп берип атам. Тамак жасап берип атам азыр келинчегимди төрөп. Толкунбектин тузу да жок. Келинчегим төрөп азыр өзүбүз кол алыбызды тынтып атабыз. Ошентип айтып атпайбы? Сен баарын эле кылып атасың вроде бы дейт. Бирок аябай жаман көрүп калдым дейт да. Ошондой учур болду кечээ мен сүйүнүп калдым анда. Сиз калдыңыз. Жакшы ойногон окшойт деп койдум. Жубайым ишен атса. Ага чейин андай сезим болгон эмес. Көрүп деп мынтип көрүп аткан. Анан ушу 11-12-ни көргөндөн кийин аябай жинденип калды. Анан ал дагы кадимки көрүүчүлөр сыяктуу экинчи сезонун эми аябай күтүп атат. Менде жеңилирээк да алгасың. Эми биякта эки башка кесипте болуп атпайбы? Биздин чөйрөбүз бир. Мен жолдошум өзү актер, ал 10 жылдан бери актер болуп келет. Анан сериалды биз кадимки көрүүчүлөрдөй эле көрөбүз. Бир нерсе анда бир нерселер алып алып коюп алып эле көрөбүз. Бияк мындай болуптур, бияк тиндей болуптур. Анан көп актердун тааныйт да. Анан өткөндө Толкунбек бетке жеген жеринен кайра бакырган жокмун, анан былдыраган жокмун деген жерлерин кайра биз муну саламат катары тааныйбыз да. Биз саламатты карап аткандай карап ошого күлкүбүз келип, анан Нурлан байкени карасаң, биякты карасаң, тиякты карасаң да ошондо мындай биз биринчи көрүүчү, карапайым көрүүчү катары эле көрсөк, экинчисинде актерлук катары, анан свет катары, монтаж катары, техника бүт, анан өзүнчө көрө бересиң да, анан кайра тиртип ошактан аябай. Бирок көп айтат, жолдошуң кызганбайбы депчи. Жашоодо кызганат. Бирок кызганганын айтпайт. Мен көзүнөн түшүнөм, жашоодо. Анан көз карашынан байкап баштагандан кийин мен эметип калам да, өзүмдү мындай мен бир нерсе туура эмес кылып атырмын деп өзүң менен өзүңдү иштеп баштайсың да, внутренний. Мондай мисалы киного же сценаларга биз алдын ала сценарийди слушап алабыз. Мондай жерлер бар экен, мондай болобу, сен кандай деп ойлойсуң десе, могу жарабайт, могу сонун экен, могуга эметип көрсөң болот экен деп биз кадимкидей кеңешебиз. Анан кино чыккандан кийин көрүүчү катары өзүнчө бир ички сезимдерин болот да, адамбыздар. Анан мен мисалы өзүм жек көрүп кеткен жерим бар. Балким ал менин жек көргөн жери бар, бирок ал айтпайт да, ал эми жолдошум болгончо колдойт да. Анан алда кино актер да. Ким деп комментарийге кетчү эле. Аскар Качкынбаев өзү кыргыз драмада иштейт, кошумча кинолордо да роль жаратып жүрөт. Анында көбүнчө ошо образдары терс каарман. Эмнегедир мен аны оң каармандан аябай көргүм келет. Оң каарман, комедия жактан аябай көп көргүм келет. Бирок терс каарманга аябай көп тартылып калгандыктан кээ бир комментарий окуп калдым. Зыйнат менен Дамир табышыптыр деп таң алдымда дачы. Укмуш каарман депчи. Анан анда учурлар болуп калат, башка кесиптеш кыздар менен аткарат, эжелер менен аткарат. Мен буга профессионалдуу карайм. Биз мындай көрүүчү катары каарманга болот да. Мындай билбейм, жолдошум өзүнүн ою өзүндө да, мен аны айта албайм да. Мен мисалы кино менен жашоону бөлгөн аракет кылам да. Мындай мен мактан аренаны ойноп салдым эмес да. Ал өзүнүн линиясы бар образдынчы. Анан ал деле башка кыздар менен аткарганда көрүүчү катары балким бир нерсеси туура эмес болсо кызгануу болот. Меники кызгануу жашоодо көбүрөөк да. Мен аябай кызганчакмын, жашоодо кызганчагыраакмын. Кесипке келгенде мен ага түшүнүктүү карайм. Мисалы түндө кетеби, съемка кетеби, гастролго кетеби, мен сон барып келе, мындай прям жеткире ойноп сал. Давай эч ойлонбо деп бирибизге чалбайбыз, жазбайбыз да. Бирок даласы саламат айтып кеткен жери бир жолу эме Зыйнаттын күйөөсү мага чалып алып, качан бүтөт съемкалар деп чалган депчи. Анан мен сурадым, сен ошентип чындап эле чалдың десе. Билбейм, анда балдар илип атты беле же эмне кылып аткан. Анан меники иштеп аткан учурда мен
же полетко коем, же өчүрүп салам, же звукка туруп ошо бойдон съемка смена бүттү дегенде алам да телефонду. Балким ошол моментте бияк жакыныраак экөө жакыныраак сүйлөшөт да, ошол себептен балким чалгандыр, бирок билбейм бияк кандай ойдо, жолдошум кандай ойдо, мен ортодо мындай эметип калдым. Негизи экөөнүн тең жолдошторуна аябай чоң рахмат айтыш керек да. Анткени мындай ошол эле экөөнүн тең балдары бар. Экөөнүн балдарын карап, ушу үйдө отуруп, буларды бир мындай тынчсыздандырган жок да. Съемкада мен деле жүрүштү, булар делечи. Анан бир Назбикеге суроо бергим келет да, эмечи. Жолдошун жакшы билбейсиз да, мисалы Аскаров экенин билебиз. Анан сен жолдошуң кандай кабыл алды ушу кинону? Көрөбү сериалды? Сериал көрөбү негизи? Бул жакта жабык көрсөтүү болбоду беле. Ошондо 2 серия көрсөтүлгөн. 2 серия көрдүк, анан 3-үнчү серияны меники болмок да, менин каарманымдыкы. Ошону мен көрүп атсам, келип жаныма келип көрдү. Макул деп көрүп, балам аябай жакты. Аябай таң калды. Сен бул жакта отурасың го деп коюп, мени карап коюп, телевизорду карап коюп, мама деп коюп, монтип аябай таң калды. Бирок жолдошум өзү чыгармачыл адам. Бул эме бийлейт. Бирок бийлегенде хореограф, режиссер, эме бийде дагы ар кандай нерселерди коюшат, актерский мастерство дегендерди беришет. Анан бул мындай айтканда как режиссер да карасак болот, как актер карасак да болот ал адамды. Анан мындай эмеси чоң да, күтүүсүч биздин тасмалардан, биздин сериалдан күтүүсү аябай чоң. Анан менден бул жака келгенде сценарийди мындай эме сюжетин сураган, мындай болот деп эме алганда, ошондо эле мындай эме алып баштаган. Адам катары эме кызганып баштадым да. Мен жолдошум болгондуктан сен бирөө менен ойнойсуңбу деп, кол кармашасыңар, кучакташасыңар деп. Мындай чыгармачыл жактан караганда мындай өзү түшүнөт да. Ооба, бул деген болуш керек. Ооба, конечно, мен сени эме кылам, колдойм. Ошого баргың келсе, мындай ошол эме чөйрөгө эмейбүдө кино тартылган келсе, ооба, ал деген болот деп өзү деле түшүнөт. Бирок мындай карап кеткенде кызганычы бар. Биз дагы съемкада жүргөндө саат 2-3гө чейин мындай жүрүп калган учурларыбыз болду. Ошондо аябай жини келип баштады. Баланы ким карайт деди. Же менин дагы ден соолугумду ойлоп баштады. Эмнеге сен жакшылап уктап алышың керек. Адам деген 8 саат иштесе, 8 саат укташ керек деп эме кылат да. А биз 1-2 саат эле уктап кайрадан келип аттык да съемкага. Ошол жактан дагы түшүнбөй кетет да. Так мындай Султандан көбүрөөк кызганды же Толкунбектен көбүрөөк кызганды? Толкунбектен көбүрөөк кызганды. Бирок Султан экөө мындай эме тааныш болчу. Ооба, менде бир учур болгон. Анчалык. Биз жашыл жабык көрсөтүүгө барганбыз да. Эми биз съемкада мындай жак сүйлөшүп аттык да, кантип эле азыр сүйлөшүп отурганда эле Назби менен деле, Арина менен деле анан жабык көрсөтүүгө бардык. Менин да келинчегим бар жанымда. Назбинин жолдошу бар экен. Анан аябай уялдым да. Назби менен учурашкандан уялдым да. Жолдошун көрүп турам, ал дагы мындай бир мүнөз адамдай көрүнөт да, мындай жип жүргөн көрүнөт. Кандай Назби деп учураша албай анан мынтип колдой берип алып кетип калдым, мындай кызгандырбаганга аракет кылдым да мен дагы. Ошондой учурлар болгон. Жабык көрсөтүүгө барып, экөөбүз бири-бирибизди тааныбагандай эле көрдүк. Мен дагы ошол учурдан пайдаланып чындап ошол силерди колдогон жакындарга, жолдошуңарга, келинчегиңерге ыраазычылык айткым келет. Чындап эле азыр оор тема, курч тема көрсөтүлүп атат. Ошол силерди туура түшүнүп, колдоп аткан үчүн аларга да ыраазычылык билдиребиз. Жалпы команда, Чоочун киши командасынын атынан. Мен оюмча бул кийин тарыхта кала турган бир жакшы бир чыгарма болуп атат. Ошон үчүн алар жакындарынын колдоса бир маанилүү.
негизи мен эң жакшы көргөн актер Нурулан Байке, бирок Мансур менин эң жактырбаган персонаж. Себеби баланын, мисалы балаңдын, кызыңдын тагдыры, анын тарбиясы ошо көбүрөөк энеге тыштап коюшат да. Ушундай замандабыз. Анан бирок негизи үй бүлөгө эркек тарбия бериш керек деп ойлойм да мен. Мансур болсо кыйын сына берет, бирок Толкунбекке өзү татыктуу тарбия бере алган эмес персонаж деп эсептейм да. Ошон үчүн мен оюмча жөн эле ошо кыла албай калган иши үчүн мындай актын албай эле эмне кыларын билбей жини келе берет. Негизи Китепте булар көп балалуу болот. Анан акыркысы эң кичүүсү ошол Толкунбек. Ал ошо согуш убагында болуп, баары чарчап калып, жалгыз эрке баласы болот. Биз бул жакта эми эски заман менен тартпаган үчүн азыркы заманга бир аз ылайыктап кээ бир нерсени өзгөрттүк. Анан ошол ал жакта деле Мансурдун деле экинчи сезондо көрөт, Мансур бул дагы эчтеке эмес, дагы күчөйт да. Ошол нерсени бир кандайдыр бир нерсе байлаш керек болду. Анан биз ошону Талайбекке байладык. Эми айтсам спойлер болуп калат, бирок аны акырындап барып экинчи сезондо ачылат. Талайбек менен Толкунбектин ортосундагы эмнеге мындай болуп калганын, агрессивдүү экенин, Мансур эмнеге агрессивдүү экенин экинчи сезондо дагы түшүнүктүүрөөк болот. Мен өзүм эме болду да. 11-12-ни көрүп турупчу. Мен өзүм ушундай жеп көрдүм да. Эмне былжырайт депчи, эмне былжырап атат деп мындай бир кыйналып кеттим өзүмчү. 11-12-ни көрүп алып деп кыйналып. Ошол эми биз ошо режиссердун задачасы Китептин негизинде ошого келип ушундай образ чыкты. Анан ошого аракет кылдык. Эми чечкүндө болсо эмне болот? Чечкүндө болсо да Зейнатты токтотмок. Ооба. Анда сериал бүтмөк. Или сериал кино болуп калмаган да. Жок, анда Зейнатка деле жана ойлонуп аткан жеринен үйүнө кирип эле кетип калмак да. Ооба да. Или барып туруп жайына менен ажырашмак. Мисалычы. Тезирээк бир болду да. Эми мындай чечкүндө. Бул эми баягы ушундай 2 томдук чыгарма экен да бул. Аябай чоң, ошон үчүн бул жакта Толкунбектин ортодо калганы чыгарманы узартып атпайбы? Адамдарды кызарып калган. Толкунбекти чечкинсиз деп атпайбызбы? Күнболот менен Жайна дагы мен ушу чечкинсиз деп эсептемекмин. Анткени Жайна ошо Назбике өзү айтып кеткендей, жанагы жакшы адам синдрому ойноп атат да. То есть мен жакшы болушум керек, жакшы келин болушум керек, жакшы кыз болушум керек, жакшы жубай болушум керек, керек кылышым керек дегенчи. Ошол нерсе таасир этип атат. Күнболоттуку болсо ошондой мындай эркек өзүнүн баркын билбей калганда өзүн сыйлабаган аялды сүйүп калат да. Күнболоттуку ошол деп ойлойм. Өзүнүн эркек катары баркын билбеген үчүн Зыйнаттай болгон кызды сүйүп калды. Зыйнат жаман адам эмес, просто Зыйнат Күнболоттун адамы эмес болчу да. Ошого карабай үйлөнүп алды, ошонун азабын тартып атат. Бул жөнүндө Сүймайке менен монтаж учурунда отуруп сүйлөшкөнбүз. Мен үй бүлөлүк баалуулуктарды алып болуп кеттим деп айта албайм, бирок көп таасирин тийгизди. Мен өзүм үй бүлөмдө, жеке жашоомдо кээ бир нерселерди тактап алдым. Анан ошо адам катары дагы өнүгүүгө кичине салым кошту. Чочун киши сериалы. Бирок эме профессионалдык жактан караганда мага эң оор мен съемкада мен негизи көп уктайм. Анан съемкада ошо уйкудан аябай кыйналдым. Анткени мен элден биринчи келишим керек, бирок кээде мен элдин аягында келип аттым да. Бирок кетерде баары бир эң аягында кетесиң. Мисалы Жайна айтып атпайбы, саат 3-кө чейин иштеп аттык деп. Мен ошол күнү 5:30-да кеткем, бирок 6:30-да келип калышым керек кайра. Барып душка түшүп эле кайра келесиң да. Анан Иште кетем, бирок 10-до келем дейсиң. Ушундай ошол жактан кыйналдым. Мен айтып атпаймынбы, жашоо менен мен чыгармачылыкты бөлө билем депчи. Ошол нерсе мага аябай жардам берет жашоомочу. Мисалы, мен бир дагы комментарий Арина дегенди окуган жокмун да. Ой, Арина жашоодо деле ушундай. Ой, Арина деген Арина деп. Арина өзүндө ойноптур деген нерсени мен бир да жолу окуган жокмун. Ошо мени кубандырат да. Эң көп комментарий кайсы айтайынбы? Эй Зина или ей Зинат.
Толкунбек жайына кой. Эң көп комментарий ошол. Сөзмө сөз Зыйнат Толкунбекти жайына кой болду. Ошол эле да. Анан көбүнчө каарманга эме болот да, көз караштарычы. Ушундай кыздан Кудай сактасын эми. Мен андай хейт менен эң алгач жолу бир клиптен алгам да ошо хейттерди. Биринчи жолу ошондо көргөм. Бул эне жөнүндө клип болчу. Анан мен аякта жаман келин ойногом да, мерими жок, эгоистка, баласын, энесинен баласын тартып алат, демеш деп аласың. Анан баары тиричилик кылып, чет өлкөдө тиричилик кылып, анан келип, анан кашыктарын ыргытып берип, небересине бир нерсе берсе колунан жууп алып коюп, мондай оройду аябай ойногом да. Ошондо мындай келиндерден Кудай сактасын, анан мынтип толтура каргыш эмелерин бар. Ошондо эң алгач жолу хейт менен жолуккам да, эмне Душар болбосун. Анан ошондо бир аз жаман болгом. Ай ушу сөздөрүм бар мага тип кетсем, мен жашоодо анда келин болгом, мен анда бир балам бар болчу, балам 1 жаш, 2 жашта эле болчу да. Анан мага эжекем Москвадан чалып, Арина, мен көрдүм клипти, сен аябай жакшы актрисасың, бирок сен апаңды жакшы көрөсүң да, сен үйдөн антпейсиң да деп эжекем ишенип кетип чалган да, ошондочу. Анан ошол нерсе мынтип кичине эметип кетет да, мындай сезимге алдырып ийесиң да, депчи, мен жашоодо андай эмес да, өзүң ойлонуп баштайсың. Анан ошол эң алгач сөздөр мен үчүн аябай мындай кыйыныраак болгон. Бирок андан бери аябай көп жыл өттү. Мен опуттуу болдум, эми балдам ошол эле балам азыр мектепте окуйт да. Анан Зыйнаттын каарманы менен келгенде мен ыраазы болом өзүмө. Анткени көбү сурай берет да, эмнеге жайынан ойногон жоксуң депчи. Мен айтам, мен аны мен чечпейм, аны тартуучу топ өзү чечкен. Демек мени Зыйнатты көрсө, мен ошо Зыйнатты аткарып беришим керек. Бирок мен баш тартып койсом деле болчу. Анан эмне себептен макул болдум, анткени анын боектору көбүрөөк, эмоциялары кененирээк, диапазон деп коет бизде музыкальный дүйнөнүн ичинде. Диапазону кененде Зыйнаттыкычы. Ал өлө борортуп келип туруп, прям жек көрүп, прям ушуну көргүм келип, ушуну чаап ийсем, алдыман чыкса дегенге чейин жеткире алат да. Сага да ушунтип алдыман чыкса деген. Андай мага да ошондой. Сен адресин сурагандарбы? Эмне болуп атпайбы? Мен хейтке биринчи жолу жолугушум да. Анан эме дейт. Менин YouTube'дан тиги комментарийдин алдына жазган эчтеке эмес. Мен өзүмдүн Instagram'ыма келген каттарды эми аз баяктан айтсам, шундук да. Сен бетиң жок экен дегендерди билем. Мен сени көчөдөн кармасам дейт. Бет талаштыра коем дегендерди билем. Андайлар бар да. Жок, кыздар да жазат да. Анан мен эң башкысы мындай болот да. Мен өзүмдүн оюмда мындай ойлогом да, кино тартылып аткан. Мен көбүнчө кыздарга, анан эжелерге жаман көрүнөм деген ойдо болчумун да, жаман көрүнөт болуш керекмин деп ойлогом. Жок. Эжелер, кыздар наоборот, мындай анчалык эмес. Эркектер. Эркек байкелер, менден жаштар, брат дегендер бар, мен сен кармасам дегендер бар. Эркектерге көбүрөөк таасир берди, эмнегедир. Эркектер, мен ойлодум да, эмне болот булар? Башында ушундай ойдо болчу, көбүнчө ошо кыз келиндер, ошо эже карындаштар көрөт деп ойлогонбуз, бирок тескерисинче мырзалар да аябай көп көрүп атат. Бул бир жагынан жакшы, кубанычтуу нерсе, жалпы кыргыз эли көрүп атат. Анан бир түрктөрдүн бөрүлөрдүн өрөөнү деген бир сериал чыккан илгери. Ошол жакта дагы бир актер ушунчалык күчтүү чыгып, анан канчанчы 50-серияда ал өлүп калат да. Анан ошону эл кабыл ала албай барып ошол персонаждын жаназасын окушканда барып бир мүрзөгө барып эле бир нерсени көмүп, анан ошол жактан фанаттар барып ошону мындай Тынышкан, жашоодо барып көмүп келишкен да. Ошончолук баягы элге ал терс карман болчу. Ошончолук баягы элдин жүрөгүнө кирген да. Мен хейтерлерди кошумчалап кетейинби? Мен дагы ойлогом да ушу. Зыйнатты башында түшүнүп келатып, илип кетет, түшүнбөгөндөр жек көрүп баштайт депчи. Анан көбүнчө аял заты деп ойлогом да, анткени ушундай кыз мен күйөөм тартып алсам бетин тутта алмакмын деп, мисалы ушундай ойдо болот деп ойлогом. Бирок жок. Келиндер жазат, биз күйөөм экөөбүз көрүп атабыз, мончанчы сериядан кийин сени жек көрүп калды. Тимиречи ушуну деп көрбөй койгондор бар экен. Анан мен
көрүп атып бошобой калсам өзү издеп барып көрөт дегендер бар экен. Анан эркектер көбүнчө жек көрөт экен. Же билбейм, мен каарман менен алардын абийин ачып атамбы же эмне болдум деп ойдобосун. Ачпа биздин сырыбыз деген сыяктуу атабы. Бирөө жазыптыр. Аны мен мындай го, тамаша катары жазса, аны тамашада түшүнөсүң го, мындай билинет го өзүчү. Анан бирөө мындай чын жүрөгүн жазыптыр. Мен дейт деме дейт да, көчөгө чыга албай калдык дейт. Именно Толкунбектин айынан азыр мен аялым деп ушундай жазыптыр да, мага ушундай чоң кылып жазыптыр. Биз чыга албай калдык. Эмне деген бул, эмне депчи мага мындай таарынычын айтып жазыптыр да. Мен чыга албай калдык. Анан көп эркектер ошентип айтышат. Биз ушу Толкунбектин айынан да YouTube эмеге TikTokко да кирип коюптур. Ушу Толкунбектин айынан биз эч жака чыга албай калдык деп. Ооба, аялыбыз шек киши эле жаман көрүп атат деген мен да эле комментарийлерде эметип калам. Болбосо башында тренд кетти. Башында жайнадай сүйсөң, жайнадай кечигенге даярмын да. ошентип атышкан. Толкунбектей сүйбөй эле койчу деп ушундай. Бирок жайнага аябай жан тарткандар көп да. Жайнаны, мына жайнаны мен калп айтпайын, жайнаны сурагандар менден аябай көп да. Жайнаны таап берлечи, мен жайна менин идеалым дегендер көп. Буларды эме деп хейт деп атпайсыңарбы? Может, жакшы дагы жагы бар, балким. Анткени эгерде эркектер ушинтип жаман көрүшүп атса, балким Таасир берди. Ооба, таасир берип, мындай кылбаш керек деген нерсе чыкты да. Же болбосо бул деген туура эмес деп ошого эме буларды ооба. Жана эмеге жооп атпайбы, бирге көрүш жазып атпайбы, бул кандай депчи. Тескерисинче эл өзү сабагын чыгарып атат. Эл өзү алып атат. Кайсынын туура, кайсынын туура эмес экенин эл өзү эле бул жактан деп туруп мындай жыйынтыгын, сабагын алып атат да. Ошон үчүн тиги мен ойлойм баягы биздин актаныштын деле кереги жок да. Биз көрсөтүп берип атабыз. Эл карап туруп деп атат. Ошо комментарийлерде да көп талаштар болот. Өз ара талаштар да. Сен сурооңго алар өздөрүнөн жооп таба алышат да. Жөн турчу кинода Бирөө Зинатты жактайт, бирөө Толкунбекти жактайт дешип өз ара талаштар болот. Ал дагы чоң жетишкендик деп айтсак болот. Мындай деген сөз бар экен, менин сөзүм эмес. Эркектин баары изменять этет, кыйындар билдирбейт дегенчи. Бул менин сөзүм эмес, ушундай бар экен. Анан мен ойлойм, Толкунбек эми бул жана турмуштун эле немеси болуп калып атат да. Жана алыста жүрсө, баары бир эркекке да, аялга дагы баягы жанында жүргөн кишиси керек. Аялга эркек керек, эркекке аял керек. Күн сайын жумуштан чарчап баргандан кийин бирөө менен ой бөлүшүп, сүйлөшүп, жакын адамың жаныңда болушун каалайсың да. Алыста жүрүп, мен аялым менен мисалы алыста жашап калгам. Экөөбүз, аялым экөөбүз алыста, эки жакта жашап калдык. Мен Толкунбекти түшүнөм. Жок, мен чет жакта бир жыл жашап келгем. То есть жалгыз жашагам, үй бүлөмдөн алыста. Ал учурда мага ошол нерсе керек болчу. То есть мен айта алам, эркек аялынан, жубайынан алыста эч кандай башка чоочун аялга карабай деле жашай алат. Депчи, мен баягы эме публика үчүн эмес, мен Кудай астында жүзүм таза. Анан бирок түшүнөм, оор болот. Эркекке оор болот да. Сиздин сурооңузга жооп дагы ошол Толкунбекке оор болду. Бирок ал Зинат жолукпаса, ал деген башка бирөө менен жүрбөйт болчу. Башка бирөөнү кайрылып карамак эмес. Бул баягы бала кездеги немеси болуп калды да. То есть жанагы жаш кезиндеги Зинаттын ага болгон сүйүүсү күч болчу. Толкунбектин дагы баягы ошо жанагы немеси ойноп кетти да. Мындай мейлеме дегенчи. Эме дейт го, эгер сен отказ кылганды билбесең, анда ушундай немеге кабыласың да. Отказ кылганды билбесең. Эми Толкунбектин персонажы өзү ушундай адам окшойт. Ооп кетерет да. Бирөө буйрук берсе, бул кичинекейинен башталат. Эми ата-энеси дайым айтып турат, эмне кылыш керек. Азыр окууга барышың керек дейт. Азыр мынтишиң керек, тигинтишиң керек дейт.
дайыма ошол эме менен бирөөнүн ою менен келе берет, жашап келе берет. Анан бул өзүнүн кылганы жайнаны жакшы көрүп, жайнаны экөө баш кошушту да. Ошол эле бул өзү жасаганы. А калган нерсенин баардыгы жанагы Эмиль менен дагы азгырып кетип атпайбы? Эме уурдап эме кылыпчы. Ошонун баардыгы ооп кетип атат да, жөн элечи. Бирөөнүн артынан эле эрче эле жүрөт. Бирөө эмне деп айтса ошол менен. Анан Зыйнат дагы келгенде үйүмө келип кетпейсиңби деп айтса эле, бул дагы келип кетишим керек экен дейт. Келгенден кийин анан кийин мен менен болбойсуңбу десе, бул дагы кете берет экен да, ушинтипчи. Өзүнүн ою жок да. Чечкиндүүлүгү жок, ушундайбы? Жок деп айта албайт. Дагы ооба, чечкиндүүлүк дагы, анан өзүнүн ою да жок да. Мындай эме кыла албайт. Өзү чече албайт. Жаштын биринчи жогору Бирөө чечип бериш керек. Биринчи. Зыйнат артынан түшүп кое бербей койду да. Биринчи аракет кылды, айтты, мен жайнам бар деди, анан көп белгилер да берет эмес ортодон. Мисалы Зыйнат артынан таштабай койду. ошо Мен ойлойм да, Зыйнат өзүнүн сүйүүсүн кыя албай койду. Ал балким ошо Зыйнат мындай чечкимдүү кыз да. Зыйнаттын каарманычы. Баарынан чечкимдүү ушу Зыйнат деп ойлойм да, ушу 3 каарманданчы. Бул максатыма жетем деди, жетет да. Бирок бул да сүйүүсүнө жетпей калды да. Жакшы эле унутайын деген, жакшы эле ошо биринчи көрүн бул Күнболоттун тагдырын да талкалап койду да Зыйнатчы. Анткени бул өзүнүн сезими менен мындай балким нээси менен жүрөгү келишпей калгандыр, билбейм, ошо чечимдечи. Күнболотту да арманга салып койду да. Эме тагдырын талкалап койду, мындайча айтканда. Тийгенди тийип алды, тиемдин алам десе эле булга жини келип туруп тийип алды дагы, же сүйбөйт аны. Же Күнболоттун деле минустары бар, ал да Толкунбектей эле кетип калат. Эми Күнболоттун тагдырын билбейбиз да, балким анда өзүнүн Зыйнаты бар да, туурабы? Биз билбейбиз да. Ошо себеп, балким ошо себептен түшүнүктүү карап атты Зыйнатка. Муну дагы сериал жазып ийсе болот да, сценарий кошупчу туурабы? Анан кийин балким ошо себептен Күнболот чыдап жүрөбү Зыйнатка. Мен башымдан өткөн эми чогуу кайра келишели дегенчи. 2 жыл деген командировка кетти, эмне? Мейли Толкунбек үйүнө барып турат экен, жайнасыначы да. Жок деген Толкунбек деген силер ойдондой эмес да. Күнболот менен Жайна экөө бияктан эң жакшы положительный персонаж каармандан бул Жайна эле го дейм. Күнболотту мен кошо албайм да. Күнболотту биз дагы толукканды билбейбиз да. Ар жагында эмне бар, эмне себептен ушуга көз жумуп барат, эмне себептен 2 жылга командировкага, эмнеге ошол эле Зыйнатты жанына алып албайт, мисалычы. Ошо биякта суроталап аябай көп, бияктан Зыйнаттын да шору, Күнболоттун да шору, бул эки байкуштун да өзүнчө шору. Анан билбейм, Зыйнат өзүнүн мындай намысынан кайра сүйүүсү ойгонуп кетти, биякта деп Эмиль да козгоп койду. Ошто жүрөт десе, ошто деп уже демек бир көрүшсөк, анан жөн эле бир сүйлөшүп көрсөк деп болбой, сүйүүсүн кыя албай, балким эмне болсо ошо болсун, бир жолу жашайбыз деп балким ошо сүйүүсүнө жеткенге ушундай кадамдарга барды деп ойлойм. Бул Зыйнат ошондой болуп атат, чечкиндүү болгондуктан. Анан өзүнүн эмесине жетпей калганга, сүйүүсүнө жетишим керек деген эме кое алган да, цель. Любой ценой да. Толкунбектики эмнеге эме ошондой деп айтып атам, ооп кетип атат деп. Анткени Зыйнат дагы эме требовать этпей атат да. Жайнаны калтыр, мен менен жаша деп айтпай атат. Мен сенден аны дагы талап кылган жокмун деп айтты да. Ошого бул дагы жүрөт да, жөн элечи. Анан бирок кийин анан Жайна дагы айтпай эле. Потому что Жайна билбейт. Зыйнатты ташта деп айтса, бул деле таштайт болчу. Бул мындай эле жүрөт да. Эч ким мага айтпай эле, андай жүрөрсөң болот экен деп эле ушинтип эле жүрөт да. Мындай агым менен эле жүрө берет да. Жашоо кандай болсо. Мисалы, сүйүү бул мен оюмча башында биз билгендей эле, баягы бүт китептерде жазылгандай эле, ошо бири-бирин мындай укмуш сүйүп, ансыз жашай албайм, керек болсо өлөм дегенге чейин ошондой бир сезим. А бирок кийинчерээк 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин ошол сүйүшкөндөр ошо мурунку эме жок болот да, сезим анчалык күчтүү болбойт, бирок ошол нерсе сыйга, түшүнүүгө алып келет да. Мурун күндү гүл алып берсең, күндү гүл алып бере албайсың. Күндө баягы кетип атканда аялдын бетинен өп чыгасың да, а бирок ал кийинчерээк ал азаят да. Бирок ошол нерсе
ошол сый менен сактап калыш керек. Ошол нерсени сый менен улантып кетиш керек деп ойлойм. Мисалы мен келиптир, ой болгон ушуну мисалы көп эле талашканбыз да. Биз дейт бир жаш эле бир кыз актрисалар бир айтканда, биз дейт ошол өмүрүбүздүн аягына чейин ушундай немеде жашай алабыз депчи. Мен айткам, ай шашпай эле койчу, биринчи турмушка чык, анан 1-2 балалуу бол. Бирок ошо анан сүйлө. Бирок эмне болгон учурда дагы сый да жоготпа. Ал сен эң жакын адамың, сый, достук, мамиле, түшүнүү болсо эле ошол нерсе. Мындайча айтканда сүйүүнүн аты ошол сыйга айланып кетет деп ойлойм. Анан негизи бүгүнкү подкастыбызды жыйынтык кылуучу суроолорду берип коеюн. Бул негизинен ортого бир суроо таштайын. Бул биздин подкастыбыз албетте биринчиден ошо каармандар менен кеңирээк таанышып, каармандардын диапазонун айткандай дагы да кеңири ачып, жаратуучулар менен маек курдук. Эми ошонун аркасында элдерге берчү нерсе да болуш керек. Менин оюмча ар бирөөбүз жооп берип койсок, эгер ушул Толкунбектин же болбосо Зинаттын же Жайнанын абалына түшүп калбаш үчүн эмне кылыш керек? Толкунбектин абалына түшүп калбаш үчүн эми аялыңа билдирбешиң керек. Жооп берип коеюн. Жайнанын ордуна болбош үчүн жолдошуң менен болушуң керек. Жолдошуң менен ачык сүйлөшүүгө маектешиш керек да. Отуруп, ал эмнени ойлонуп атат, ошону да билип туруш керек. Мындай эле булардын ортосунда дагы ошондой эмелер болгон жок да. Сүйлөшүүлөрчү. Отурушуп, сүйлөшкөн жок. Алыста болуп калышты. Менин оюмча жанында болуш керек го деп ойлойм. Толкунбектин ордуна болуп калбаш үчүн чечкиндүү болуш керек. Чечкиндүү болуш керек деп ойлойм. Анткени ушу чечкинсиздиктин айынан көп ушундай негизи мындай го. Бүгүнкү жумушуңду эртеңке калтырып ал эртең чоңураак үйгө болуп кетиши мүмкүн дегендей да. Бир нерсени чечиш керек. Анан ошол үй бүлөң менен убакытты кененир өткөрүш керек. Үй бүлөңдүн үй бүлөлүк бир бакытты колдон учурбаш керек деп ойлойм да. Колуңан келген аракетти үй бүлөгө жумшаш керек. Ошол баалуулукту жогорураак коюш керек. Жогорураак коюш керек. Анан дагы бир жакшы нерсе, Толкунбек болуп кетпеш үчүн ыйманың бекем болуш керек. Дин менен көбүрөөк тарбияланышың керек. Намаз окушуң керек. Мен ушуну айтам болду. Стоп. Мен ушу 3 каарман болуп калбаш үчүн деп эле жалпы айта кетейинчи. Мен 8 жыл турмуштамын, көбү билбейт, опыт жактан кичине булардан кичине алдыгаракмын. Ошол себептен ушундай тагдырга чалдыгып калбаш үчүн эки жуп, эки адам бири-биринин кызыкчылыктарын сыйлаш керек. Кызыкчылыгын, мисалы, кыялданып жүргөн нерсесин колдоп, сен колуңан келет, ишинби, эмне ага рахат тап келет, ошону колдоо да. Анан бири-биринин сезимдерин баалоо, анан убактысын баалоо да. Ушул 3 нерсе деп турайын азырынча, бирок муну кеңири да айта кетсең. Сезимдери деген, мисалы, мен азыр моундай кылсам, тиги ошону билип калса кандай акыбалда болот? Ушундай сезимни эмне кылып алам депчи, оорутуп аламбы деп ошону ойлоно кетет. Анан убактысын дегенде моундай тагдырлар бар, 50 жылдан кийин монча жылдан бери мен сени сүйгөн эмесмин деп туруп ажырашып кеткендер бар да. Анан эмнеге анын убактысын алып, эмнеге кыйнады, балким убагында тил табыша албай атса, тынч эле ажырашып кетип, экөө эки жактан жакшынакай бактысын таап кетмек балким. Бирок ушунча жыл жашап келип туруп, ушунча убакыт мен сени сүйгөн эмесмин деп туруп ажырашып кеткен, бул убактысын сыйлабоо да. Анткени жашоо, өмүр деген кайталанып шанс катары бериле бербейт да. Ошол себептен сен ошо
кызыкчылыктарын баалоо, анткени аял киши үйдө отуруп калып атпайбы, балдар менен алек болуп, же эркек киши сен нормальный жумуш иштеп бакпайсыңбы мени деп өзүнүн талабын аял койсо, тиги өзүнүн кыялын четке кагат да, кой мен гастарбайтер болсом дагы деди, бир жака чыксам да мен кой багышым керек, анда монтишим керек деп өзүнүн кыялын четке кагат. Аял киши болсо сен үйдө отур, эч жака чыкпаса, өзүнүн кыялын четке кагат, болду. Монтип бытовойго кирип кетет да. Ошон үчүн эки тарап жана айта кетпедикпи, экөө тең өсүш керек деп. Биринчиден тең өсүү, сезимдерин баалоо, сыйлоо, анан убактысында баалоо да. Ошо нерсе. Анан тияка да кошулам, тияка да кошулам, тияка кошула албайм да. Анан балким сиздерге тамашалай айтып атпайбызбы? Жок, мен деле тамашалайм. Эми негизи мынтип жалпылап бир эки сөз менен айтып коюш оор. Биз эми баягы как сценарист катары дагы эми ошол жакта ар бир сүйлөм жазып атпайбызбы? Мисалы мен негизи бүт эле тасмаларымда ушул айтылып аткан диалогдор, ар бир сөз анысы ошо менин оюм да. Бул жакта деле ошол. Бул жакта Зора Сооронбаева эжекебиздин берген немеси бар. Бирок ал диалогдорду, ичине көп линияларды өзү кошумчалап аткан үчүн ошол жактагы биздин жеке оюбуз да ошол жакка камтылган да. Мындайча айтканда, бул бир эле үчөөнүн сүйүүсү эмес, башка дагы кошумча линиялар менен достук кандай болуш керек, кудагыйлардын мамилеси кандай болуш керек. Мисалы ал жакта кудагыдан сонун диалогдор бар да. Негизи эле ошол жакта адам тонуп атат башында. Анын эмне менен бүтөөрүн көрүп атабыз. Эмилдей балдардын жашоосу кандай болот экен, аны кийинчерээк дагы байкайбыз. Бул жакта толтура маселелер бар. Ошонун баарын биз ошол кинонун тили менен ансы деле берип атабыз. Анан эми андан сырткары албетте эми үй бүлө эч качан бузулбасын, үй бүлөлөр дайыма бирдей болсун, чогуу болсун. Мисалы азыр аябай бир орчундуу маселе, азыр ошо Россия иштеп кетебиз деп көптөгөн үй бүлөлөр бузулуп калып атат да. Барып жакшы эле ой менен, жакшы эле тилек менен кетип атат, барып иштеп келейин деп. Бирок жашоо ар кандай болуп калып атат. Ошон үчүн эгер Россия иштеп кеткен учурда деле ошол өзүнүн келинчегин, өзүнүн балдарын ала кетсе, жаш балдар айта албайт, албай куштар, бирок кийин чоңойгондо билинет мунун запкысы, ошондой билинет. Баягы атасыз же энесиз өсүп калып атат. Ошон үчүн менин эң чоң тилегим ушул үй бүлөлөр бузулбаса экен, каякта болсо чогуу болсо экен. Себеби Россияга балдарын таштап кетип, алар деле ошо Толкунбекке окшоп чоочун киши болуп калып атпайбы? Жашоодо мындай карап келгенде ар бир экинчи адам чоочун болуп атат. Ушундай чоочун кишилер азайса экен. Мен өзүм деле мына бир жылдан бери ушул чоочун киши менен жүрүп, үйгө мындай аз барып, мен да чоочун болуп калдым да. Жумуш ушунчалык көп болду, оор болду. Чындап эле үйдөгүлөр кадимкидей сагынып калды да. Ошон үчүн чоочундар азайсын демекмин. Мен кошулам баарына. Шымбайке айрыкча. Эми мен ойлойм, Толкунбектей болбош үчүн суроо ошондой болду да. Толкунбектей болбош үчүн эмне кылыш керек? Ооба, мен жайнадай болбош үчүн же Зыйнаттай болбош үчүн эмне кылыш керек экенин айта албайм. Бирок Толкунбектей болбош үчүн эркек киши баягы эң биринчи өзүнө өзү калп айтпаш керек. То есть мен жакшы эле ниетте кылып атам деген нерселер болуп калышы мүмкүн да. Ошентпеш керек. Анан эң биринчи өзүнө калп айтпаш керек. Анан аялына, өзүнүн ошо курчап турган элдерге дайым чынчыл болуш керек деп эсептейм да. Чынчыл болгондо адамдын баягы баалуулугу бузулбайт. Баалуулугу бар адам туура эмес жолго барбайт демекмин. Бирок по-любому аялыңа билдирбеш керек. Буюрса, азыр сценарий жазуу иштери башталды. Апрелче даярдык болот экинчи сезондун. Чындап эле бул эми эң көп жайыбы, эң көп ушул суроо келет болуш керек. Май-июнь июль айы 2 ай съемка болот. Анан буюрса сентябрь, октябрь айынан баштап эфирге чыгат. Ошон үчүн сабыр каалайм, баардык көрүүчүлөрүбүзгө чыдап туруңуздар. Сиздер үчүн эң мыкты сериал тартканга аракет кылабыз. Окуялар дагы курчуйт. Кызыктын баары алдыда. Жана жогоруда айтылгандай эле 2 сезон менен бүтпөйт. 3-4 болуп кетиши да мүмкүн, себеби окуялар өтө көп. Анан экинчи сезондо масштаб чоңойот. Чет өлкөгө да чыгабыз. Ал жакта да окуялар бар. Ошон үчүн
ушундай көрүүчүлөрүбүз үчүн мүмкүн болушунча жакшы чыгарма тартылууна аракет кылабыз. Китебин толук кандуу окуп жаттап койгондор үчүн да кызык болот, жогору айтканда. Ооба, китепти мен окуган билем дебей эле коюшсун, себеби китептен башкача болот, бир аз өзгөрөт. Ошондуктан биз менен болгула, көрүп тургула. Ар бирөөңүздөргө убактыңыздарды бөлүп бергениңиздер үчүн кеп рахмат билдиребиз. Сиздер менен Этно подкаст болду. Урматтуу көрөрмандар, буюрса алдыда дагы жакшы жаңылыктар менен, жакшы подкасттар менен сиздерди кубандырып турабыз. Менен бирге болгон баардык көрөрманга терең рахмат билдиребиз.